Аккан жаш. Күн жаанчыл болгондуктан чөптүн өсүмү, эгиндин болубу абдан начар болду. Асман жерди чаң каптагансып, ала жаздан бери күнү түнү боз кетпей гүл соолуп, чөптөр куурады. Кумга чыккан сөксөөлдөй жалгыз аяктап, жапыз чыккан эгиндин жарымы болгону жок. Жамандын жатымынан дегендей, күндүн ысыгынан улам керимсел жүрүп, күнү түнү түбүнөн суу кетпеген күрүч да начар чыкты. Жер ээн болсо доңуз дөбөгө чыгат болуп, күрмөк жеңип турду. Элдин бейли тарып, көрүнүшү куучуйду. Баштыгын көтөрүп, кабын байланып, сөөк тамыр кубалап сурагандардын эсеби жок. Кайрак эгинди айдап көрбөгөндүктөн элдин баардыгы суугарыла турган жерге эгин эгишет. Бирок элдин жонунан пайдаланган манаптар, адамдын акысынан коркпогон байлар, 5 тыйындан сом туугузган сүткорлор, алкымы арлар, аркымы араандай ачылган миңбашы, старчындар, колу ийринине тарткан казлар жана дагы ошол сыяктуу элдин эмгегине кара сынагандар ырайымсыз болгондуктан, жайы кышы тынбаган эмгекчилердин көбү жакырчылыкка айланган. Үй жандатар, эшик ачар, кепит чечер, жүз көрүштүрөр, кол кармаштырар, төшөк салар, жар көрүштүрөр, маасы тартар, кызды коюнга салар деп, келиндер күйөө менен күйөө жолдошту талагандай, казы миңбашы, старчы, элүү башы, 10 башы жана айылдагы соодагерлер менен байлар эмгекчилердин эсин эки кылып, падышага бере турган рамат, чөп ооз, жардам, пристав келип кеткендеги чыгым, миңбашылардын уездке баргандагы чыгымы, казылардын топко олтургандагы чыгымы, жер төрлөрүнүн союшу, ак үйлүүнүн алымы, корокчунун салыгы, чабармандын акысы, ылоочунун тери, баланча өлгөндөгү батаяк, түкүнчөң өлгөндөгү кошумчаң, жакшылардын ынтымагы, эгиндин үшүрү, орозонун питири, жаныңдын садакасы, малыңдын туяккаты, паландын палан өлтүргөндүгү үчүн төлөшкө кулуң, коломто пулуң, дагы капкайдагы чыгымдардын башын чатып, барлардын малын, жоктордун жанын алчудай кылып, элдин көзүн ачырбайт. Беринекин малдуулардын малын саттырып, малы жоктордун күчүн саттырып, ал жетиңкиребей бара жатса, өздөрү билип элдин жерин сатып жиберишкен. Такыр эчтемеси жоктордун жакын тууганын же сөөк тамырын кууратат. Тээти эчтемеси жок тууганың үчүн дешип, анын малын же жерин сатып жиберишет. Ушинетип элдин көпчүлүгү жеринен, малынан ажыраган, жакырдыкка, жоксуздукка учураган. Октон качкан кийиктей болуп, элдин көбү карагайдын таңына, адыр, чаптын жарына, алда качан тыгылган. Жайында ичкен сүт үчүн жазды күздө алган бирди жарым унаанын күч үчүн башын байга байлагандар көбөйүү менен катар, бир нече үлүштөн бирөөнү алууга макул болгон чааракерлер да көбөйдү. Жылдык акысына бирдем алса алып, албаса куралыккан калуучу малайлар жөнүндө айтып кереги да жок. Эрдин эмгеги тексенде, кадыры каңтар, келин менен жаш өспүрүм балдарды, тыңмын деген кемпир менен чалдарды ишке алуу эч кайда жок. Өйдө тартса өгүз өлгөн, ылдый тартса араба сынган шумдуктуу заман эмгекчилер үчүн кыйын болду. Күндөп-түндөп кара жанын карчы уруп, күн тынымын түн уйкусун коюп, маңдай терин кургатпай иштеген чааракерлердин этектери узарып, аяктары ашка толбоду. Же алардын эмгегин билип, боору ачыгандар болбоду. О, жараткан Кудай! Чын менен жайды жайлай агызган терден опо көрбөй калабызбы? Чыны менен бизди ушундай бактысыз жараттың беле? Неге? Деп Маманазардын зайыбы Хашияхан көзүнүн жашын жамгырдай төгүп олтурат. Хашияхандын жашы туура 20да. Көзү алакыйраак, кара тору келип, учук оорунун муразы болгондуктан эң арык. Бирок ошол арыктыгына карабастан жайды жайлай тынбай иштеген Маманазардын сүйүктүү жары эле. Хашияхандын катарында башын жерге салып, кичинекей куурай менен жер чукуп Маманазар олтурат. Анын бияк жагында терең ойго батуу менен Муслимахун жантайып жатат. Анын башында эки тизесин кучактап, ээгин тизесине жөлөп, көзүнүн жашын кылгыртуу менен терең ойго түшүп телмирип сакадай олтурат. Анын ар жагында үңкүйүп, эки тизесинин үстүнө муштумун коюп, муштумуна маңдайын такап анархан олтурат. Кырмандын ортосундагы кичинекей кызылдан жанында 10 чакты буудайды бир колуна салыштырып эркин олтурат. Эринбес эмгек сүйгүчтөрдүн колунан чыккан кырмандын жасалышы жакшы. Айланасы кеңире, суугарып таптагандыктан тасырайып чаңсыз.
Бирок бетинде береке жок. Кырмандын түндүк жаккы четинде ташып кеткендеги калган саман чачылып жатат. Эркиндин алдында эки чейрекке чыгаар чыкпас буудай төгүлүп, анын ары жагында учкуну менен аралашып, буудайдын азыраак чары чогулбай жатат. Кырман бетинде мындан башка береке жок. Кырманга көрүк берүүчү кызыл, сары кырданга эгиндин үймөгү көрүнбөйт. Адам эмес, кара жер бети да алдагандай жакырчылыкка учурагансып, көгөргөн чөпсүз боз талаанын боз топурагы белден бурайт. Быйыл дурустап бирөө менен эркектешип эгин эксек, жаназбай жакшы иштеп бышыкчылыгын көрсөк, өз колубуз өз оозубузга жетер. Быйылдан ары өзүбүзчө дыйканчылык кылсак, эптеп эл катары жан сактап кетербиз деген үмүт кылып, анархандар эмгек менен күрөшүп дыйканчылыкка киришишкен. Бирок өз колдоруна эчтемеси жок болгондуктан, быйыл кар кетээр менен Дадабай байдын эки өгүздөн кошулган эки буурусун үрөн жана жер алып эгин эгүүгө киришти. Муслимахун менен Маманазар буурусун кармап, Сакадай менен Хашияхан коштун башын жетиледи. Анархан үрөн тазалап, тамак жасап, эркин кош айдагандарга тамакташып берип, жандары тынбай иштешти. Акыры бүгүн эмгектери талаага кетти. Кызылыңардын берекеси жок экен. Мындай болууга мүмкүн эмес эле. Эгиндин чыгымы жазында көп экендигинен жакшы болчу. Эмнегедир талаага кетпесин, эмгегиңер талаага кетпесин деп, сууга тубагында сууну өзүм сүрүп берип турдум. Курсагыңар ачпасын деп жайлата карыз эгин берип турдум. Акырында мага көрсөткөн кызылыңар ушул болду. Буга мен ыраазы эмесмин деп, Дадабай кырмандагы кызылды бөлүп алаарда бир канчалык ыраазы болбогон сөздөрүн айтып, бул кызылдан Маманазар менен Муслимахун уурдап алгандай көргөн. Чынында алар жарым тоголок буудайга кара санаган жок эле. Мен ыраазы болбой калдым. Ошондуктан убаданы өзгөртөлү. Эки өгүздүн кошулган эки буурусунга эки үлүш, жер менен сууга эки үлүш, мага бир үлүш, силерге бир үлүш, жагни бул кызылды 6 үлүшкө бөлөбүз. Албетте менден алган үрөнүңөрдү алды менен маңдайынан чыгарып коебуз. Жайлата карыз алып ичкен эгиндерди өзүңөргө тийген үлүштөн бересиңер деп, Дадабай кырмандагы кызылды бөлүштүрө баштады. Алды менен алган үрөнүңөр деп 6 чейрек буудайды кырмандын маңдайынан бөлүп койду. Калган кызылды 6га бөлдү. 5 бөлүгүн Дадабай алды. Малыңар жок болгондон кийин эмне кылат элеңер деп, Дадабай саманы менен топонунда бүт алды. Муслимахундардын энчисине тийгени береги кырман бетиндеги, бирок ал буудайда нак өз энчилерине калбыды. О, жараткандын жардамы! Ала жайлай акылдап берметтей терди агызып жүрүп, тапкан берекебиз ушулбу деп, салаалап аккан жаштуу кебедеси менен эркиндин алдында чокчоюп турган буудайга карады да, мунун ичинен 2,5 чейрегин жайлата ичкен карызга берсек, калганы менен кантип тиричилик кылууга болот деп, Анархан өңгөчүн тарта акырын эчкирип алды да башын тизесине койду. Анын көзүнөн аккан жашы беркилерге көрүнбөгөнү менен бөйрөгүнүн бүлкүлдөгөнүнөн улам ыйлап жаткандыгы билинип турду. Эмне кылуу керек? Кайда барып жан сактайбыз? Эгинди кайдан таап жан багуу керек? Эмки ушул маалга чейин кантебиз? Кана, эми кантип деген сыяктуу учу кыйры жок ой ар кимдин көңүлүнө желимдей жабышып, Машадан соруп тургандыктан Анархандын сөзүнө сөз кошууга же аны сооротууга эч ким аракет кылбады. Акылдан ажырап, жалдырама менен ооругандай ар кими өзүнчө телмирет. Кайгылуулар менен кошо кайгырышкандай күндүн көзүн булут каптап, алдыяр тоосу тараптан карандай шамал согуп, уламдан улам күн калыңдап бүркөлүп келет. Тетиги кара суудан чыгып Куршапка карай жүрүүчү жол боюнда бирөө кырман сапырып жатат. Башка жерде кырман болсо да ушундай шамал убагында шашкалактап сапырып жаткан эч ким көрүнбөйт. Сапырып эмес, жандуураак кыймылдап жүргөн адамда жок сыяктуу. Эмне үчүндүр ар кайсы кырмандын алдында 2ден, 3дөн кишилер үңкүйүп олтурат. Акыр заман болордо адамдын алкы бузулат. Дүнүйөгө көзү тойбойт. Муңдуунун муңунан, карыптын көз жашынан коркпойт. Адамгерчиликти ойлоп уялбайт, дечи эле. Мына ошол акыр заман жакындап калса керек. Карагылачы. Силер минтип калсаңар, мен силерден жаман болуп калдым. Оң бугун Ордубай мени сызгап олтургузуп кетти.
Байбичем, уулум келиним төртөөбүздү жаздан берки эмгегибиз сууга акты. Жүзү кара Ордунбай жазындагы убадага турбай, старчы менен казны ээрчитип келип, чырылашып олтуруп, жетилүшкө бөлүп алтоону алды деп, бир кара сакалчан киши калпагынын кыруусуна туруп калган тыпынды кага келип, Анархандын жанына отурду. Өз баштарындагы кайгынын оордугунанбы, же мындай сөздөр кулактарын жадаткандыктанбы, теге келген кишинин сөзүнө эч ким сөз кошкон жок. Күн тамчылай баштаганда, эне, буудайды капка салбайлыбы? Жаан каттуу жаап жиберсе суу болуп калат го, деп эркин ордунан турду. Жаандан эмнесин айт элек, деди Хашияхан. Бул жаан эмес, аккан жаш. Биз сыяктуу муңдуулардын көзүнөн аккан жаш, деди Сакадай. Рас, аккан жаш. Теги кырмандагыларды карагылачы. Биз сыяктуу шордуулар боздоо ыйлап, көз жашына кайгыны чылап ичип олтурушат. Ал эми биз сыяктуулар канча, аккан жаш канча деп Анархан айтканда, ар кими ар кайсы кырманда олтургандарды карап калышты. Чар жылан чакмак алганда. Күндөн күнгө турмуш оордоп, жашоо кыйын боло баштаган сайын, эл арасында чааракер болуу, үй бүлөсү менен арзан акыга малай болуу, кара тамак үчүн керенди кирүү, саан үчүн ар кайсы байлардын көзүн карап, жумушун кылуу, кара кекиртегине аш таппай, ар кайда жөө чубап көчүү же кайырчылык кылып, тентип кетүү көбөйдү. Эл мөгдөп, жакыр боло баштаган сайын, эл арасындагы байлардын, сүткорлордун, болуш, бий, старчы, манап жана дагы ошол сыяктуулардын зулумдугу күчөдү. Жоо мыкаачы болсо, аны котургандык жеңеттеп, эл жакшыларынын абийири кетти. Кембагалга түк түштү. Бир чыгымы үч түштү. Мүңкүрөтүп жокчулук көтөрө албай бүк түштү. Боорусун калып талаада, жерден суудан кем болду. Көздөн аккан кандуу жаш кыяндуу жаан сел болду. Падыша үчүн жыйнадык, кап менен жип арканды. Аз күндө дагы биребиз тил алдына катканды. Оозуңан чыккан сөздөрүң айып боло баштады. Эл жармашып тоого кайып боло баштады. Же изденген чуңкур табылбайт, калкылап башты катканга, кутулбайбыз зулумдан, чыгып кетпей асманга деп элдин ырдаганы, комузчулардын черткени, какшаган кайгы, сыздаган моң. Көлкүнү сүйүп кубанычы ырдаган эч ким жок, кубанаарлык эл ичинде эчтеме жок. Жер бетин кайгынын топон суусу каптагандай, кайда барсаң ый, аргасыз, чексиз кордук, адилетсиз чоңдук. Ак падыша менен Кермендин урушу күчөдө. Кудай артын кайырдуу кылбаса, бул согуштан жакшылык жоктой көрүнөт. Рамат зындан кара ташындай белден бекен басты. Рамат үчүн башты байлай сатылып кетсек, эчтеме эмес эле, бирок эми рамат салыгың үчүн малың эмес каныңды, каның эмес жаныңды ала турган болду. 19 жаштан 41 жашка чейинки эр бүлөңдү каттап алды. Бүгүнбү эртеңби олжого түшкөн аттай шатектеп, кызылга кирген өгүздөй өкүртүп айдап кетет. Бирок кимде, эмне үчүн айдап кетет? Уруш убагында эр бүлөнү албайм деген ак падышанын убадасы кайда? Бизди солдатка алабы же мандикерге алабы? Солдат болсок колго жарак алып, ким менен, эмне үчүн урушабыз? Эгер мандикер болсок, кайда барып, кимдин жумушун эмне үчүн кылабыз? Уруша турган жообуз ким? Жумушун кыла турган досубуз ким? Ким түшүндүрөт? Кара ташты какчаргандай калыстык кылып акыл айтуучу ким? Солдатка же мандикерге баруудан максат эмне? Өнө турган пайда, көрө турган жакшылык кайсы? Кана деген элдин сөзү көбөйдү. Эмгектен качсаң дөңгөккө дегендей, кайда барсаң да шордуулардын шор арылбайт экен го. Карагылачы. Мандикерге бара тургандардын баардыгы капкайдагы шордуулар. Байлардын жана жакшылардын балдарын мандикерге албайт эмиш го. Алардын балдарын кайдан алат? Себеп? Себебин эмне кыласың? Өзүң кудай болбогон соң көрөр күнүң ушул да. Байларың бара берип, жакшыларың кол билет кылып, 25ке чейинки балдарынын жашын 15тен төмөн түшүрүп, 25тен жогорку жаштагы балдарынын жашын 45тен нары ашырып каттатып алган эмиш. Биздин жашыбызды болсо кичинесин чоңойтуп, чоңун кичирейтип, кыскасы 50дөгү чалыңдын жашын 40тан бери түшүрүп, 15теги балдардын жашын 19дан нары алып барыптыр. Жаштарды улгайтып, карыларды жашартып, анык адилеттик кылып жатышыптыр.
таянған тоңы көч қалса, талдуу булагыңды ким калкалайт? Басууга урунууга зоо жок. Кандуу кагылыш, чуулуу өлүм жакын. Ага чейин кантыңды жеп, набатыңа карыздар болуп тура бер деген сыяктуу сөздөр түрдүү кайгылар жаандан кийинки жөөтүмандай болуп эл арасын алда качан каптаган. Раматсалык менен жокчулук кайгысы көнүмүш сыяктуу болсо да, мына бул мандыкерге алуу кайгысы эл үчүн таптакыр жат жана кулакка угумсуз бир шумдук эле. Жараткан жалгыз Кудай. Жакшылыгына баштай бер. Агын ичер мал, эгинегер жер жок болсо, эркектерди мандыкерине айдап кетсе, ашчылаңат жаман катын, жаш бала кантип жан сактайбыз деген сөз эки аялдын башы кошулган жерде айтылат. Шорду аялдар сары убайым санаа тартып телмиришет. Эл арасындагы жакшылар малын жайган байлар эч нерседен кемебеүүчүдөй чиренишет. Береги арасындагы дардайган чоң ак үй Кайназар байдыкы. Анын жанындагы эки ак өргө эки уулунун үйү. Тетиги окчун турган кара алачыктар Кайназар байдын жакын туугандарынын үйү. Бирок колунда эч демеси жок. Кедейлер болгондуктан Кайназардын саанын саашып, жазды күздү эгинин айдап, чөбүн чаап, эгинин ооруп, жыйып беришет. Кылган эмгектери үчүн белгилүү ак алышпайт. Акылдашуу жөнүндө сөз деле салышпайт. Силердин маңдай тер таман акыңар мындай болсун деп Кайназар деле сөз салбайт. Колунда жок шордуулар үчүн эртели кеч ыгы келе калганда ичкен тамактарын чоң колко, ой мурдун сасык деп кесип салабы. Жакын тууганым болгондон кийин силерди кимге жалдыратат элем? Жүрө бергиле. Мен силерден аянбайм. Силер менден аянбагыла деп анда-санда айтып койгон Кайназардын жалпак сөзү жардылар үчүн мээримдүү болуп сезилгендиктен. Сөз эмес бекен. Кайназар акемдей мээримдүү калысты табуу кыйын. Акыргыларыбыз жумуш болгондон кийин иштей берели. Адал эмгегибизди аябайлы дешип, жайкышы жардылардын жаны тынбай иштей беришет. Бирок эртели кеч эбе келгенде ичкен тамактары, саамыш болгон саандары иштеген эмгектерин арзыбайт. Мына бул эки үзүгү кара курмуштан жасалган тоордук ордуна жалаң чөп калап койгон каралачык Анархан менен Мустимахундуку. Эчен жылдан бери эмгекти бирге иштеп, азап тозокту чогуу тартышып келген эки дос өткөн күздө ажырашкан. Мамыназар Хашияханды ээрчитип, Оштогу бир байга малай жүрүп кетти. Мустимахун болсо Сакадай менен кол кармашып, Анархан менен Эркинди ээрчитип келип, ушул Кайназар байга жылкычы болгон. Байдын баанасы жугуп, эптеп күн көрүп кетебиз деген үмүт менен Мустимахун жылкы кайтырат. Сакадай бээ саап, отун алып от жагат. Анархан жаңысын жасап, эскисин эптеп, жыртыгын көктөйт. Бирок шордууларды жыргал ордуна куурал басып, кубанычтын ордуна кайгы каптады. Бул шумдуктуу окуянын кайдан чыга калганын эч ким билбейт. Кайназар Оштун чыгыш тарабындагы Коргошун талаасындагы кыргыздар арасынан чыккан атактуу бай, жаш элүүдөн не багышкан. Кара сакалы керпенин жүнүндөй чар тарапка өксөйүп, курсагына караганда оозунан түптөгөн, чаначтай дыңдыйып, колдору быртыйып, богогу менен чүйлүсү катталып турган. Бою кодоо жана семиз болгондуктан мойнунун баары жоктугу жөнүндө ар дайым алыстан карагандардын көңүлүнө күнөм тугузат. Анын ийини менен башына карасаң, кашы сынган чоң ээрге окшоткон уста томпойгон жыгачты эп кыя албай, зордук менен оюп туруп, желимдеп койгон сыяктуу. Этеги шалтак болсо да бай катын эмеспи деп, Кайназардын көрүнүшү жаман болгону менен бир старчы элге сөзү эм. Бул жердеги элүү башы старчыларга гана эмес, мындайраак жерден келген жакшыларга да жайылдастыргон. 50 чамалаган уй, 200дөй жылкы, 1000ден ашуун кою бар. 5 теше жерди айландыра тамсалдырган оолусунда түрдүү багы да бар. Оолунун айланасындагы жердин баардыгы Кайназардын энчисинде. Бирок бул жерлер аздык кылгандыктан өзүнө жамаатташ кайбир кедей туугандарынын жерин силерге бул жер болбойт. Бүгүнбү эртеңби старчылар чыгымыңар үчүн сатып жиберет. Ошондуктан бул жериңерди мага саткыла. Мен силердин быйылкы түшө турган рамат чыгымыңарды төлөп коеюн деп дагы бир канча жер алган. Чынында ал жерлер үчүн Кайназар раматка чейрек тыйын да төлөгөн жок. Ушул жайда бир жолу эки чанач кымыз менен зайыбы тотуну старчыныкына жиберди эле,
Казанчынын эрки бар, кайдан кулак чыгарса деп, Кайназарга жер берген кедейлердин чыгымын старчы башка кедейлерге чачып жиберген. Кайназардын ончакты малайы бар. Бир тыйын акалбай кара тамагы үчүн, Кайназардын каткара сүйлөгөн ашкөй тили үчүн бекер иштеп жүргөн туугандар да көп. Бирок Кайназар байлыгы күчөп, мартабасы ашып турганы менен ата бабасы көрбөгөн бир кордук башына келген. Өткөн жылы жайлоодо Кайназардын эки уулу Лангар кыштагында Жутаке Миңбашынын уулун уруп коюшат. Ошондон бери Жутаке Миңбашынын мамилеси Кайназарга көп анчалык эмес болуучу. Ошондуктан өгүнү падышанын буйругуна ылайык мандыкер алуу иши жөнүндө эр бүлөнү каттаганда Жутаке Миңбашы Кайназардын эки уулун тең каттатып койгон. Кайназар бул жөнүндө ары чапты, бери чапты, акыры Жутаке Миңбашынын алдына түшүүнү туура тапты. Бир ат, бир куш алып, Жутакенин алдына түштү. Бирок Кайназар чаап жүргөн күлүк атын тартууга алып барбагандыктан Жутаке Миңбашы ыраазы болгон эмес. Эки уулунун бирин бошотуп, бирин калтырган. Кайназар бай иш ушундай. Бир уулуң калды. Эми бирөөнү жибер же ордуна башка бирөөнү жалдап жибер деп Жутаке Миңбашы Кайназарды кайра жөнөткөн. Ошондон бери Кайназардын жаны төрт чарчы. Акыры Кайназар бай мунун да амалын тапкан. Бешимченде Анархан менен Сакадай бээлерди саап, кулундарды агытып, эми жылкыны ким кайтарат деп турганда, алыстан келе жаткан Муслимахунду көрүштү. А келе жатат, таптып экен. Ким билет, келе жатышы бузук, тапкан эмес го. Ай, шорду башыбыз ай. Өлүп көргө кирмейинче маңдайдан шор арылбайт экен го деп Анархан менен Сакадай муңайша сааган сүттөрүн көтөрүп үйгө карай басышты. Көп узабай Муслимахун келип түштү. Көрүп турган көздөрүнө ишенбеген Анархан менен Сакадай үйдөн жарыша чыгышты да, барбы дешти. Жок, биздин багыбызга табылбайт дейсизби? Анархан жеңе, карабаган жерим сурабаган кишим калган жок, бирок караган менен да табылбайт окшоп калды. Киши колду болдуга деген шегим бар. А болбосо жылкыдан чыкпай турган ат кайда кетет? Уур алды деп ойлойсуңбу? Деди Сакадай. Уур алды. Бирок ууру алыстан болбогу керек. Шектүү кишиң барбы? Шегим Кайназарбайдын өзүндө. А койчу, өз малын өзү уурдап кутуруп кетиптирби? Эй, жең ай. Өз малын өзү уурдаган, өз ыйманы менен адамгерчилигин саткан байманаптар көбөйбөдүбү? Койчу, Кудай алдында кантем дебейби? Баланын сөзүн айтасың да, Сакиш. Кудайды эсинен чыгарбай, шарият жолу менен жүргөн бай жакшыларың калдыбы? Калган жок. Бардыгы бөйөн, чаян, жылаан болуп, биздейди чагып жатат. Кудай көрүп турса да, аларды эч деме кылган жери жок. Балким эмки Кудай өзү да бөйөн, чаян, жылаан боло баштаса керек. Болбосо, койчу, дайыны жок дөөрөй. Алы жетпеген акыретчил. Кудайга тил тийгизбей, жаканы кармап тобо кыл, деп Муслимахунга Сакадайдын ачуусу келе түштү. Анын сөзүн Анарханда жаратпады. Бирок, капа болгондон айттыго деген ой менен башка эчтеме айтышкан жок. Муслимахун көптөн кийин атын байлап үйгө кирип отурду да, жок, карап жүрсөм. 30 адырдын арасында эки жакшы атты бир чуңкурга аркандап коюп, кийими начар бирөө кырда олтуруптур. Жай сураштыра келсем, алайдан келе жатам. Биздин айлыбыз күлчөдөн аркы буудалыкта болот. Мен Эргеш Миңбашынын жигити болом. Анжанга сатып келде ушул эки атты берди эле, бирок семзаттарды алыскы жерге ысыкта алып баруу кыйын экен. Кече эртең мененден бери аянда олтуруп, ушул жерге аран келдим. Эми аттарымды тойгузуп алып, кечки салкын менен жөнөйм. Болбосо чайлап кете турган, деди. Бирок эки ат экөө тең көзүмө жылуу учурады. Канчалык ойлосом да кайдан көргөнүмдү эстей албадым. Жогумдун түсүн айтсам көрбөгөндүгүн айтты. Мен андан жөнөп, Куршапка карай адырма-адыр кетип бара жатсам, Сейиткалдын жылкычысы Карим жолугуп, мени көргөндө эле ыйлап кое берди. Аликти араң алып, көптөн кийин, досум, шорго туулган экенбиз. Теги дүйнөдөн бир жакшылык болбосо, бул дүйнөдөн экөөбүзгө кенедей да жакшылык жок экендигине көзүм жетти деп, дагы бир топ ыйлап турду да, Сейиткалдын эки жакшы атын жоготконума 3 күн болду. Эки атым эки кыздын калыңына татый турган ат эле деп,
қазыға салды. Жору-жорунун тарпына айланабы. Өң жакшылар чогулуп, эки аттын куну үчүн Сейиткалдын уулунун ордуна иниңди жибердешип, инимди кече Мандыкерге алып кетишти. Актыгымды айтып жалынган сөзүм эч кимдин кулагынан түшкөн жок. Катын бала чырылдады, өзүм ыйладым. Бирок кайгыдан башка эчтеме табылган жок деп дагы ыйлады. Жоготкон аттарынын өңүтүсүн айта келсе, жанагы эки ат. Ал эки атты жайлоодо Карим кайтарып жүргөн жылкыдан көргөндүгүм эсиме түштү. Аттарыңды мен таптым. Сүйүнчүңдү бер десем, оозуңа ширин палек деп, атынан учуп түшө, колумду өпкүлөп ыйлап жиберди. Дароо чапкылап келдик да, баягы жигитти экөөлөп ура баштадык. Айланайын акелер, менде күнөө жок. Жатаарда үйдө олтурсам, бул эки атты Сейиткалдын уулу өзү жетелеп келди. Эмне кылам десем, 30 адырга алып барып бага бер. Тилекти орундаткандан кийин өзүм барам. Акыңа бир козу берем деген, деп жалынды. Карим эки атына кошуп жигитти айдап кетти деп, Муслим акын бир аз ойлонуп отурду да, көрдүңөрбү? Жүзү каралар кандай жүзү каралык кылып жаткандыгын. Ошондуктан көк кашканы да Кайназарбайдын өзү жок кылды го дейм, деди. Ой, Кудай-ай, адам баласынан абийир кеткен экен го деп, Анархан терең үшкүрүнүп койду. Көк кашка барбы деп, Тоту кирип келип олтура кетти. Жок, карап жүрүп акмак болдум. Алда күйүп кет, ай, күйүп кеткир. Малыбыздын чолпону, жылкыбыздын кан баратасы эле. Кудай бар, ай, Кудай баргыр, ичтен кан өтүп кетти го. Эми эмне кылайын? Алдыраарга жаздыраар деп, сенин көзүңдүн кашайып калганын карачы. Кара санагандын карды тойбой, жалгызынан ажырасын-ай деп, Тоту каргап шилеген бойдон кайта кетти. Жалгызынан ажырасын-ай деген сөздү укканда, мени каргабаганда кимди каргап жатат деген ой менен Анархандын көзүнүн жашы жамгырдай төгүлдү. Атындай ат сатып бере турган малыбыз болсочу деп, Сакадай да ыйлап баштады. Антип минтип арадан 2 күн өттү, бирок күн деген гана аты болбосо, бул 2 күндүн ичинде 2 жылдык окуя болуп өттү. Эми инимди Мандыкерден бошотуп келем го деп барган Каримдин үмүтү ташка тийди. Ар кайсы жакшыларга арызданып, эчтеме чыгара албай жүргөндө инисин поездге салып кетиптир. Кудайдын буйругу ушул, Карим. Малымдын ыйыгы эле, бул эки ат менде калсын. Мандыкерге кетип жаткан жалгыз сенин иниң эмес, бирок мага келген жаман аттысы иним балаңын ордуна кетти деген гана сөз. Болбосо элдин көбү эч кимдин орду эмес эле өзү кетип жатат. Урушту чыгарган, Мандыкер алган мен эмес, баарга келген кырсык. Ошондой болсо да береги эки улактуу эчкинин бир козу менен моюнчаны алыптыр. Иниң өзү келгенде башын куттуктап, бир ат мингизейин деп, Сейиткал арамдык жумушун бүтүрдү. Карим канчалык далбас урса да эчтеме чыкпады. Санам деген жесир кемпирдин 3 уулу, 2 кызы боло турган. Уулу 47 деле. Уулу 47 деле. Жакшылардын жардамы менен 30да болуп калыптыр. Эң кечи уулу 16га жаңы чыккан олбурлуу немеле 21ге чыгыптыр. Анын үстүнө жакшылардын жең учунан мүлкүңдөп жегендер үчүн 3-өө тең кече Мандыкерге жөнөп кетти. Улуу кызы 14тө боло турган эле, аны түндө Аалы деген бай токолдукка зордуктап ала качырып кетиптир. Курманкал чоңдордун сыйын көрүп, мени калтырбайт, ошондуктан бала чакага бирдеме таап берип кетейин деп, Сати деген байдын уулунун ордуна баруу үчүн өзүн өзү 2 карага сатты. Бирок алда жалда менен араң дегенде бир музоолуу уй, 2 торпок, бир жабагы, бир колунжана бир жабагы үчүн аксак улакты араң алды. Калган 5 карасын айылдагы тарпаңдаган жорулар, куркулдаган кузгундар, тизгин боо, эт бузган тере, бычакка сайган этиң, устаранын кылоосу, жаңатыңын жылоосу, атыңан түшкөн ичмегиң, көчтөн түшкөн бишкегиң, канчыгадан түшкөн жанаягың, элге берген батаягаң, жамандардын көз акысы, жакшылардын сөз акысы, тырмак алды, кесип салды, ишиңин оңолууна, балдарыңдын бой тартып торолууна, уйкулугуң деп, дагы капкайдагы оңбогон ырымдарын айтып олтуруп жеп кетишти. Кош байбиче, Кудай кут болсун десе, кубаарыңдын акысы жок. Мен үйдө турганда да мындан көп эчтеме таап бере албайм. Эл катары барайын. Бактыга жараша жарк этип жакшылык болуп калса, бир күнү келип калаармын деп, Курманкал кече кечинде Мандыкерге жөнөп кеткен.
Мындан 6 жыл мурун 1,5 сом бересе болуп, Саали деген саркерден Жакып койдун жарым этин алып жеген экен. Бирок Жакып чогуу таап бере албай жүрүп, ушул күнгө келет. Чынында мен жакын тууганы болсом, жумушун жасашып берип жүрсөм, анан жарым койдун этин доолайбы? Кечип койгон чыгаар деп жүргөн. Бирок иш Жакып ойлогондой болуп чыккан жок. Саали Жакыпты казынын алдына айдап барып, 1,5 сомун чыгыштырып олтуруп, Жакыптын мойнуна 15 кой кестирди. Bir катар жумуш кылып бергендиги үчүн Саали 1 коюн кечти. Калган 14 койду бүгүн таап бер. Баламдын ордуна киши жалдап жөнөтөм деди. Ташты ташка урган менен таңдайга тамзууга суу чыгабы. Жакып алдастап ар кимге барса да эч теме чыкпады. Акырында амалы кеткен Жакып Саалинин уулунун ордуна Мандикерге кетти. Береги Мамаш деген Нарбы аттуу бир бала багып жүрө турган. Жумаш быйыл 18'de. Нарбы 13'төн 14'кө жаңы чыккан. Экөө тең жетим эле. Бирок Мамаштын бардык жумуштары экөөнүн мойнунда эле. Эбин тапкан Мамаш бир козу союп, экөөң эми менин уул келиним болгула деп мурдагы түнү нике кыйдырган. Балам, сени бир акмак Мандикерге жаздырып коюптур. Акимдин алдына чейин бардым. Эч жакшылык болбоду. Туугандарга акыл салып ордуна киши жалдап жиберсемби десем, жалдаган малыңды энчисине коюп, Жумаштын өзүнө эле жибер дешет деп таттуу тилге салып олтуруп, Мамаш Жумашты кечээ күнү Мандикерге жөнөткөн. Бирок Мамаш өз баласынын ордуна жөнөтүп жатканын Жумаш менен Нарбы билген жок. Кош жаным, ата энеңе жакшы кара деп Жумаш кете берген. Бирок Мамаштын ал шерменделигинен бул шерменделигин кара. Атакебай, ушундай да жорк болобу? Эмне үчүн эки шордуну алдадың? Кече келе түнү бирөөгө нике окутуп, бүгүн башка бирөөгө нике жаңыртам дегениңиз кандай? Ушулда адамгерчиликке жатабы деп Нарбүнүн жалынып жалбыраганына карабастан катынынын агасына токолдуккан Нарбүнү Мамаш бүгүн берип жиберди. Тек бул сыяктуу жумуштарды айтып түгөтүү кыйын. Муслимахундун да айласы кетип, туурасы түгөндү. Анархан Сакадай үчөөлөп амал таба алышпады. Качып кетүүнү ойлошто эле Кайназар аңдып качырбады. Сөздүн ачыгы жакшы эмеспи? Муслимахун байбачча. Көк кашка чаап жүргөн ат эле. Өткөн жылы 2,9 жана 50 койго оро түбөлүк ормон дегенге бербей койгонмун. Мына, аттын куну ушундай экенин билип кой. Катының, жеңең, үчөөң өмүр бою үйүмдө кул болуп жүрсөңөр да, көк кашканын куну бүтпөйт. Бирок жамандыкка жакшылык деген. Сен жамандык кылып жоготуп жиберсең да, мен жакшылык кылайын. Атымды куну үчүн кичи баламдын ордуна Мандикерге барып кел. Эртең кайтып келесиң. Же 2 жылда кайтып келсең да, аттын кунун кечтим. Жок, барбаймын десең, 2,9 менен 50 койду колума бүгүн сал. 1,9'уна башка бирөөнү жалдап жиберем. Барып катын балаң менен кеңештеп, Кайназар кечээ эртең менен айткан. Кечетен бери алачык ичи эчен ыйга толсо да, Муслимахунду арачалап калаар арга табылбады. Каадасынча Муслимахун Кайназарды жарып салууну да ойлоду, бирок Анархан, Сакадай, Эркин үчөөнү аяды. Миң кайтарып ойлосо да, Мандикерге барып, мына бул доодон кутулуудан башка чара таппады. Түш оогон кезде Кайназар дайындатып койгон чоңурун минип, Муслимахун ошко карай жөнөп калды. Мандикерди жөнөтүп жаткан жерге Муслимахунду тапшырып, Сатар Кайназар баласы Мандикерге кетти дегизип, справка алуу үчүн Кайназарда жөнөп калды. Кош жеңе, менде айта турган акыл барбы? Өз акылыңар өзүңөрдө эптеп тиричилик кыла тургула. Кош Сакиш, тентиген кашкарлык дебей мени күт. Кош жалгызымдын жалгызы, сен аман бол деп артынан тутактап ыйлап бара жаткан Эркинде Муслимахун түшө калып, эки бетинен экөптү да атына минип артына карабай кете берди. Анын карааны уламдан улам алыстап бара жатат. Анархан менен Сакадай көз жаштарын көл кылып, караандары акмалап баратат. Анархан менен Сакадай өңдүү көз жаштарын көл кылган, Эркин өңдүү жездикелеп ыйлаган бала бул жерде гана эмес, мындайлар мындай миң жерде. Карыптардын каңырыгынан түтөп чыккан буудан жаралгансып, алай тоолорунун башы кара булут каптап, кайгыга баткан ак сакал чалдан бетер алдагайдан түнөрүп карайгансый. Жер бети жансыздыкка айлангандай боз түшүп барат. Ар кайсы жерден куюн ойноп, боз топуракты асманга көтөрөт. Кайназар атын коштоп көөгүмгө келди.
Муслимахундардын анжыянга алып кеткенин укканда Анархандардын көз жаштары дагы төгүлдү. Сабир, о Сабир, булатты минип бүгүндөн нары жылкыны сен кайтар. Акыңы кийин сүйлөшө жатарбыз деп Кайназар туугандардын бирин жылкыга аткарды да өзү үйгө жөлөнүп отуруп күлдү да терең ойго кетти. Кайназар жыгылган оогунга күлөт болуп күлгөнү жок. Уулунун ордуна Муслимахунду жиберип, жаны тынгандыгынан кубанып күлдү. Ал башына түшкөн кайгы жөнүндө ойлоп отурган жок. Жылкы жуушата турган убакта тоотунун бир тууганына мингизип, күйөөсүнө качырып жиберген көк кашка күлүктү кайта кантип алдырып, Анархандарга эмне деп шылтоо табууну ойлоп отурду. Жөн учурда эмес. Кубанып маңдай жарылып турган убакта 9 токоч Баабедин жасоого ун жок болсо, малдын өз эмес жытында билбесек, бир бутка чыкпаган талкан менен кантип кайда барып күн көрөбүз деп, Анархан менен кантип кайда барып күн көрөбүз деп, Анархан терең ойго кетти. Калаган от өлүңдө өчүп бара жатат. Сакадайда телмирип терең ойда. Эркин төрдө малдаш урунуп олтурат. Алачык ичи уламдан улам караңгылоодо. Отургандардын кебетесин үйдүн ичиндеги көрүнүш менен салыштырганда байыркы бир убактарда таштан сомдоп өңкүр ичине коюп кеткен кемпир таш сыяктуу. Муслимахун кеткенге бүгүн 15 күн болду. Айбаалыдай оор турмуш алдастатып келе жатат. Сынган ыңырчакка чириген көктеп, сез түтүн эсебиндесиз. 10 сом рамат теңге түштү. 3 күндөн калбай таап төлөңүз. 2 кап, бир аркан түштү эле, аны сиз үчүн өзүм берип коем деп, кечээ кечинде старчы менен 50 башы келип кеткен. Анархан менен Сакадай үчүн кокойдун үстүнө ала теми башталган. Кечкурун турмуш жөнүндө акылдашып, Анархан менен Сакадай үй жанында отурду эле, Кайназар чапанын желбеге жамынып, үйүнүн чыгыш тарабындагы кичинекей дөбөгө барып отурду да, төмөн жактан келе жаткан кайырчыга карады. Кайырчынын эттери кийиминен көрүнүп турат. Анын жашы 60-тан небе кашкан. Эки жагына эки баштык асынып, колуна керегенин саканагын таянган. Кайназардын иттери качырып сала берди эле, Анархан ажыратып койду. Кайырчы Кайназардын үйүнүн алдына тура калды да, кызыл өңгөч кекиртек кыйла жерге секиртет. Үмүт кылып далбастап, оомин ак дедиртет. Ак. Өлөйүн десем жан таттуу, кирейин десем жер каттуу, курган жанды бапестеп болор беккен жыргаттуу. Ак. 2 күндө кыдырдым, ош менен эскен оокатты. Оомин ак дебесем, ким берет мага оокатты? Ак. Кабагын салган тоолорго карарып булут курчалды. Карып калган чагымды балам кетип мандикер, кабылдап жүрөк дарт жалды. Ак. Там башына бергин деп, старчы салат алымды. Бир алымын 3 алып, 10 башы алды жанымды. Ак. Болду. Дайыны жок тантыба. 10 башы менен старчылар ак падышанын амырат кылат да. Бар нары деп, Кайназар дөңдө олтуруп бакылдап кое берди эле, шордуу кайырчы мүйүзгө чаптырган картаң өгүздөй башын чайкап, бери жакта отурган Анархандарды көздөй басты. Кайырчынын ыйлап келе жатканын көрүп буура ачыдыбы? Жеңе, бечарага бирдеме бербейлиби? Деди Сакадай. Мейлиң садаган. Бирок кайырчынын чекесин жылыткыдай эмнең бар дейсиң деп, Анархан акырын гана улутунуп койду. Кайырчы эшиктин алдына келип тура калды. Адатынча бирдеме айтайын деди эле, эмне үчүндүр көзүнүн жашын тыя албай, буулуккан үнүн ача албай, буйдалып турганда үйдөн Сакадай чыга калды. Кайырчы эптеп бирдеме дейин деди эле, тим эле коюңуз акебай, ырыңызды уктук. Биз деле сиз сыяктуу муңдуулардамыз. Колдо жок болсо, көп эле берсек болот эле деп, Сакадай жарымчыны талканды кайырчынын баштыгына салды. Кайырчы жеңи менен жашын сүрттү да, экөөнү алмак-салмак карап туруп, рахмат силерге. Жабыр тарткан жарды, кордук көргөн шордуу болсуңар да, тетиги сыяктуу мамыраган байдан көрө адамгерчиликтүү экенсиңер. Ушул адамгерчилиңерден ажырабагыла. Мен да кайырчыга бирдеме берген адам элем. Жок жерден доо тартып, азын оолак малдан ажырадым. Байбичем өткөн жылы каза тапкан. Жалгыз балам мандикерге кетти. Каралашаар эч кимим жок, кайыр сурап калдым. Ушун этип жан багып жазга жетсем дейм. Бирок мына бул шум заман туйган иттей такымдап, оозунан суу өткөрбөй алкымдап турат деп, бир аз ойлонуп тура калды да, колун жайып, Кудай алдыңарга аш кылсын. Иши каранын үйү мүлкүн таш кылсын. Мандикерге кеткендер жаркырап чайнап аман келсин. Аллоху акбар деп,
бата кылды да кайырчы жөнөп кетти. Ой, бери кел, деп катынын чакыргансып, Кайназар Анарханды чакырып колун булгап койду. Челектей болгон өлгүр. Эми сиздин атыңыздан өчүрүп, ой деп башталган экен го. Адал эмгегибиз урган Накуста деп сакадай жек көрүү менен Кайназарды күңкүлдөп тилдей баштады. Ушул журтка жаңы конгон күнү Кайназар байдан козу сойдуруп жейле деп 3 киши ээрчитип келип старчы конгон. Сөздөн сөз чыгып олтуруп, Кайназар бирдемени айтканда элдин бардыгы күлөт. Чоң үйдөгү күлсө, кечи үйдөгү ырсаят болуп, от карап олтурган Анархан да күлүп коет. Анархан сени карап, сенин сөзүңө күлдү. Экөөң соо эмес болсоң керек деп, Тоту Кайназар менен абдан урушкан. Акырында Кайназардан таяк жеп, Тоту тим болгон болуучу. Кече күнү Кайназар дөңдө олтурганда, Анархан өзү басып барып, эркинди койчу кылып алыңыз, бизди Рамат теңгеден куткарыңыз деп сүйлөшкөн. Бирок балаң жаш, көп койду кайтара албайт деп, Кайназар эркинди койчулукка албай койгон. Жаныңа өзү барбадыбы? Ал өлүгүңдү көрөйүн жесир. Сага тийген жүрсө керек. Билемин, анын мөлтүрөгөн өңүнө сенин да жүрөгүң эрип жүрөт. Андай мөлтүрөгөн шерменделердин өлүк тиригине олтура каламын деп, түндү да Тоту Кайназар менен урушкан. Кайназар канчалык чынын айтса да Тоту ишенген эмес. Акыры кара кабырга талаштыра 2 муш жегенден кийин Тоту тетире карап ыйлап жатып уктап калган. Мына бүгүн да чоң уруш чыгат. Кайназардын Анарханды чакырганын, Анархандын бара жатканын Тоту шкалап карап турат. Бирок Тотунун арам санап жүргөнүн Анархан билбей турган. Жамыш, мындай олтур деп, өзүнүн шумдуктуу бир сырын жашырууга аракет кылгандай, Кайназар төмөн жакты карап калды. Өткөн күздөн бери Жамал деп жүрүп, бүгүн Жамыш деп эркелете калышы кандай? Же бир шумдук үчүн таман тузак тартып жатабы деген ой менен Анархандын көңүлү уйгутойго. Жамыш, күйөөңүн кабары барбы? Көптөн бери кабар келе элек. Качантан бери? Ала Шалбырттан бери. Ала Шалбыртта аркадан ким келе калды эле? Оштук өзбек. Муслим акундун досу болсо керек. Анда жөнү бар экен деп комдонуп койду да Кайназар төмөнтөн чыгып келе жаткан аттууларга көз салды. Бул кандай суроо? Же мени дагы бир балекет чырмай баштаганбы деген ой көңүлүнө түшө калганда Камылжандын зайыбы Саламаткандын кылыктары көз алдына элестеди. Күйөөм кыргыз дедиң беле? Ооба. Аты ким? Акылбек. Кайсы жерлик? Кыргыздын кайсы уруусунан? Уруу деген сөзгө Анархан мукактана түштү да, уруусун деле жакшы билбейм. Ичкилик кыпчактардан болсо керек. Туугандарыңын атактуусу ким экен? Билбейм. Өзүнүн ага тууганы жок. Тек сиз сагырлардын бири десеңчи. Дурус. Сен сыяктуу мөлтүрөгөн жарына бир чейрек чай таап бере албай жүргөн жамандар ошондой тексиздерден чыгат да. Кыз талак, жаман. Ошондой жамандыгынан келе албай жүргөн экен да. Эркек болуп туулбай калган кыз талак. Кара көз сулуу жарынын маңдайында бир чайнек чайды тың ичип олтура албаган эркекпи? Алда окуй, Жамыш-ай. Жаңылып жаман жерге түшүп калган экенсиң. Ошондой жамандарга кор болгон кайран жаның. Баса, өзүңдүн төркүнүң ким? Анархан эмне дээрин билбей аптыга түштү да, кимдир бирөөнүн айтканы эсине түшө калдыбы? Өзгөндүк, Теңизбай деп жиберди. Теңизбайдын ичинде кайсы атадан? Баймырзаданбы, Булаштанбы, Жалаң төштөнбү, же аркы Сары камыштык сары урууданбы? Аталарыбызды деле жакшы билбейм. Кичинемде энем өлүп, эжем мени Кара Таш тарапка алып кеткен экен. Кара Ташта? Кайсы жеринде эле эжең? Кабылан көл, Кызыл Суудабы, же бери Алтын Супаданбы, алдындагы Үңкүр, Тогуз булак, Кордондобу? Анда менин таяталарым бар эле. Же Тойчу датка менен Соорун даткалардын айылында болдуңбу? Кармала турган жерге эми келдим деп жүрөгү булкулдоо менен унчукпай турду да, Тойчу датканын алдында болсо керек эле. Чын эсимден чыгып калыптыр, себеби эс тартканы менен эле эжем өлүп калды, анан мен ар кимдин колунда жүрүп, ушул күйөө менен кетип калдым. Сандалган жаман ичкилик. Кара Ташка кайдан барып сага урунуп жүрөт? Нике кайыпта. Рас. Бирок бирөө өлтүрүп койсо, конубузду кууп ала турган эч кимибиз жок десеңчи. Ошондой деп жиберди да, эмнегедир чочулагандай, бергенге чыкпаса да алганга ар ким чыгат эмеспи? Күн кууп аларыбыз кантип жок болсун?
Жақын туғаныбыз жоқ болгону менен жакшы санашкан досторубуз толуп жатат. Жамыш, билемин. Жакшы санашкан достордун далайын көргөнмүн. Дос деген сөз, өч деген сөз. Доско берип турсаң жакшы, бербей калган күнү бергенин кайта тоолайт. Доско ишенгенче доораңды байлана жүр деп күлө, тартипсиз чыккан кара сакалынан арасын катырып тырмап турду да, кээ учурларда кайбир сөздү кашкарлыкча чалып сүйлөгөнүң кандай деп карап калды. Анархандын жүрөгү оозуна тыгыла түштү. Бирок сездирбес үчүн терс карай берди да, күйөө балам кашкарлык эмеспи? Ошонун сөздөрү кулагыма сиңип калган чыгар. Ыктымал деп айылга жакындап келе жаткан аттууларга карап алып, эмне үчүндүр шашкандай, биздикине келе жаткан адамдар экен. Сага айтайын деген сөзүңдү да айттырбас болду. Мейли. Эчтеме эмес, Жамыш. Сага айта турган сөзүмдүн башы мындай. Кечеден бери менин оюма бир иш түшүп калды. Ошол ишти чынга айландыргым келет. Эчен түркүм ойлосом да бул ойдон кутула албай, капканга түшкөндөй болуп калдым. Ага сен деле каршы болбосуң дейм. Жамыш, эгер менин акылыма көнө турган болсоң, оюңдагынын бардыгын орундалат. Аманатжанды жыргаткандын иши жыргаткан. Бир тексиз итти күтүп жүрүп, алтын өмүрүңдү бекерге өткөрбө. Ойлон, Жамыш. Мына булар дагы ошол иш жөнүндө келе жатышса керек. Ойлон эркем. Мен үй жакка барайын, деди да, Кайназар сөөлөткүтө жайбаракат аттууларды утурлай басты. Анархандын бүткөн бою дүрүлдөп, кулактары чуулдап, Кайназардын акыркы сөзүн укпай да калды. Салам алейкум. Ва алейкум ассалам. Ой, тиги старшынын атын ал. Атты үйдөн обочорок байлагыла деп Кайназар эмнегедир кубангандай жагалданууда. Бай, көрүнүшүң башкача го. Болсо болор деп Кайназар кортоңдоп жылмайганда бардыгы каткырып калышты. Мурун эчен келишсе да амандашпаган старчы менен элүү башлар көбүрөшө күлө карашышып, арбаңыз дешти. Бар болуңуз, деди да Анархан кыя тартып үйүнө карата басты. Эркинге шым согуп берүү үчүн төрдө жүн тутуп отурган Сакадай Анархандын өңүн көрө коюп, эмне болду жеңе? Деп ыргып турду. Анархан кирип келе босогону кармап, эрдин тиштеп бир аз тура калды да, мындан көрө жашымда эмне, өлүп калбадым экен деп өңгөчүн бир-эки тартып алды да жыгылып кетти. Кагылайын жеңек, эмне болду? Деп Сакадай Анархандын башын жөлөдү. Ал бир топко чейин сүйлөй албай өпкөлөп турду да, жеңең жерге кирсин. Жеңе жерге кирсе, силердин бактыңар ачылат эле деп дагы өксөдү. Кагылайын жеңе, эмне болду? Деп Сакадай да жашыңкырады. Менин элим, досум, бир тууганым, ата-энем Эркин экөөңсүң. Экөөң болбосоң дүйнөгө бир күнү да жашагым келбейт. Бардык адамдан абийир кеткен. Жердин бетин бузуклардын сели каптаган. Адамгерчилик, ар намыс кеткен. Уят жоголгон. Адилеттик алды качан жоголгон. Эмне үчүн мындай? Же менин маңдайыма ушундай шумдуктун бардыгы жазылганбы? Деди Анархан. Арадан бир аз убакыт өттү. Кайназардын сөзүнүн бардыгын Сакадайга айтып берди. От жагып, казан аяк кармамыш болуп олтуруп, сөздөрүн угуп келүүгө Сакадайды жиберди, бирок тоту сурданып, каарын төгө баштады. Эмки жаш келиндерден уят кеткен сайын заман бузулуп бара жатат. Биз булардай кезде эркектер олтурган үйгө кирип келүү эмес, эркектердин төбөсү көрүнгөн жерге кирээрге жер таппай калар элек. Чоочун эркек эмес, эрлерибиздин үстүнө кирүүдөн заарканар элек. Эмки келиндерден бет кетсе керек. Билбейм, эмне үчүн мындай экен. Жаштыгына мактанышабы же сулуулугуна мас болуп жүрүшөбү? Уят сыятты ойлобой, эркектерди сүзү качырып киришчү болду деп дагы капкайдагы сөздөр менен тоту Сакадайды капыялап каарый баштады. Сакадай бардыгына түшүндү. Бирок кайра чыгып кетүү кыйын болду. Эшикке чейин 2 кадам болсо Сакадайга 2 күнчүлүк жолдой сезилди. Байбиче, чактап сүйлөңүз. Үйдө меймандар отурат, деди Кайназар. Билебиз, эт жүрөгүңүздүн эзилип, кулундай туйлап тургандыгын. Балким каш серпип, көз кысып чакырып да койгон чыгар. Жолуңуздан калбаңыз. Коончуңузга бочоктун зарылчылыгы жок деп, тоту мурдун жарылган жилбик кызыл уйдай эңирейтей баштады. Олтургандар тотунун сөзүнө берилип калгандыктан Сакадайдын качан чыгып кеткенин сезишпей да калышты. Кайназар катынына карап,
алайса да ұн шыққан жоқ. Қуғынкершілік уағы өтіп кеттілі ғой, деп елубашы Тотуға қарады да Қайназарға күлімсіреді. Акеңіздің қуғынкершілігі уаққа қарабайды. Жашы 50-ден ашса да чарбағы гүлдеп, бұлбұлы сайрап, таажы гүлдері açылып, жүгерісі бала құшақтап жүзімі шақтан түшіп, қуыны жүйектің қырында тұрады. Без болсақ әмне, жашпыз деп ойласақ та, мазауыз ешек базардай, бабыз қамектей болып қалды. Қараңызшы, акеңіздің деміздерелі нан бышырып, көңілі Ташкенттен балақанасына желпітіп отырады, деп Тоту үстікі бостық соқтырып өтті. Тотунун жашы 35-те. Чоң байбичесі қашында өлген. Учук орлуу болгондуктан Тоту арык. Бирок арыктыгын билгизбес үчүн жана Кайназарга жап-жаш болуп көрүнүүгө аракет кылып, дайыма тишине тишкал салып, өңүнө кызыл, кашына осма сүртүп, жаш келиндерче жүрө турган. Эл бар жерде ээлигип кете турган Тотунун мүнөзүн жактырбагандыктан старчынын ачуусу келе түштү. Ал тамагын жасап, какырынып, муруттарын эки жакка сылап койду да, Кайназарбайдын жашы 50-дөн өтүп кетсе да, биз үчүн жаш жигит сыяктуу көрүнөт. Бөрү арыгын билгизбей, сырткы жүнүн үрпөйтөт деген. Кайназарбайды карысынтып, өзүңүздүн жаштыгыңыз менен жапмасала бербеңиз. Эшек мингендин эки буту тынбайт, эки катын алгандын кулагы тынбайт деген макал менен Кайназарбайды коркуткуңуз келсе керек. Аныңыз болбогон амал. Кудай кулум десе, Мухаммед дың дебейт. Эгер эл макул таап турса, сиз кайда барасыз? Же тай туйлап такка чыгат бекен? Мына ушундай десең деп, Кайназар короздонуп, төбөсү көккө жеткендей боло түштү. Катын каяша кылбайт. Каяша кылса да болушууга жараша кылбайт деген. Сиз каяша кылганыңыз менен биз жөн көрбөй койсок, баркыңыз кетип калат. Ханы көптүн сарайы көп. Сиз андай кылбаңыз, байбиче. Мени байбиче дейт деп, жаштыгыңызга жанталашып ачууланбаңыз. Кайназарбай бизден улуу болгондон кийин сизди сыйлап байбиче дейбиз да, дегенде ол тургандардын бир катары бырс этип күлүшө, ордуларынан козголуп коюшту. Катын 40-ка чыкты. Карыды да, деди Кайназар. Дарт, өлүп кеткир, деп Тоту алая карады. Кокуй, койдум. Биздин Тоту быйыл 17-ден 18-ге жаңы чыгат деп, Кайназар какшыктаганда ол тургандар дуу күлүп жиберишти. Адамга чычылак жарашпайт, атка жаталак жарашпайт. Миң күнү чычылаганыңыз менен чыгаар пайда көрүнбөйт. Кечмеликти кечпейлик, досум. Кечмеликти кечкен соң, досум кетишпейлибе, дешпейлик, досум дептир. Анын сыңары Кайназарбайдын оозунан чыкпаса болот эле да. Биз макул дебесек болот эле. Коонду кеспе, кескенден кийин жейлиби, жебейлиби дешпе. Эгми айтканыбызды кайта жанып олтурсак, ал уул балалык эмес, ажык кызга жатат. Буудай сепсең бузуп арпайдыба. Биз макул болуп калган ишке сиз таарынбаңыз. Уйга ком, төөгө чоң. Ар кимдин өз жүгү өзүнө чак жеңе. Жан карын алса тамыры тамчы, катын карын алса табары камчы. Сиздин биз адам экен деп келип, акыл салып уруксат сурап олтургандан кийин, макул, кайным, сенин шаңы сынганча азгырган Азезилдин мойны сынсын деп койбойсузбу деп Азимбай старшы каарданган түрдө карады. Аның рас, кайным. Эгер баарыңар бир ооз болуп, ала турган катыныңар менен сөзүңөр бүтүп калган болсо, мени сабап, баса көктөсөңөр да аласыңар. Рас, эки эмес андан көп аял алгандар да бар. Бирөө баласыздыктан, бирөө бүлөсүнүн астыгынан, бирөө байбичеси карап калгандыктан, дагы бирөө байлыгы менен даңкы чиренгендиктен, сөөлөт үчүн, же бирөөнүн сулуулугуна кызыккандыгы үчүн, бирөө мурунку зайыбын жаман сынтып чаңгандыктан дагы ушул сыяктуу себептер менен жаш жана жаң катын алгысы келет. Эгинен жөлөткөн кары болсо да эркектер жаш кызды эңсейт. Өңүнөн адамдын жүрөгү түшөөрлүк болсо да сулууну алууга умтулат. Мурду уйдукундай болсо да гүлдүн тазасын жыттагысы келет. Өзү кулаалы болсо да алда кимдин ак кептерин алып, маңдайында кармаган шамын өчүрүп, бакчадагы гүлдөрүн кыйраткысы келет. Кана, айткылачы, мунун себеби кайсы? Бирөөнүн убал сообунан коркобу, Кайназар, деп Тоту ачуусуна чыдабагандай калтырап, өңү кумсарып турду. Жакшы мал жатка кетпесин,
айылда болсын. Өлсө сорпосуна айылдагылар тойсын. Мал сал, бала чака менен алышып жүрүүнү сиз кааласаңыз да, мен каалабаймын. Сыртка чыгып аш тойго барып, үйгө кирип байбиче болуп, төрдө олтурууңузду жакшы көрөм. Мына ошондуктан Жамалды Кайназар акеме алып берем деп, Азимбай старшы мурункудан да көтөрүлүп ачаңдады. Жамалдан эринин убал сообу болобу? Жеңай, Жаманга эш тарткыча камчы менен 5 тарт. Бир катынды багалбай жүргөн Жаманга Жамал сыяктуу жанды телмирип койгула болобу? Ошол катын баласынын убалынан коркпогон иттин убалы болобу? Андай Жаманды сызгап олтургузуп, Жамалдын багын ачсак, ал убал эмес, сооп. Кирпи баласын жумшагым дейт. Жаманда болсо эрин оозунан түшүрбөй жүрөт го. Жерди жаман жерин мактайт, теги жаман эрин мактайт. Менин эрим Жаман деген катынды көрүп же кулагыңыз укканбы? Коркокту баатырым, каш кулакты жолборсум, Жаманды султаным, сараңды мартым, түнттү шайрым деп өлгөндө кошок кошуу катындардын адаты. Өзөлөнүп өңгөчүн тартып, тамтайып кой кайтырып жүргөн эрин падышам деп кошуп мактайт. Калпты чындай, аксакты тыңдай кылып, айтуу өнөкөтүңөр жеңе. Таш түшкөн жеринде оор деп, Жаманда болсо катындар ошол ери менен жан сактагылар келет. Эр айласы бир, катындыкы 1000. Кайсы катын кайсы амал менен жүргөнүн текшерүүгө 70 эрдин жашы жетеби? Мисалга Жоробайдын келинин карачы. Жесир калганыңда Жоробайга алып береле. Тий десем, 16да жашын туруп, 60дагы акеме кантип тием? Тийбейм. Өлсөм өлүгүмда чалга жакын жата албайт. Чалга тийгенче ычкырыма мууну өлөм деп асман бою түйүлгөн. Аке үке сөзгө көнбөгөн соң кабыргага бир тээп, капча көтөрүп кирип, карыга никесин окутуп, катындарга айтып, Жоробайдын төшөгүнө жаткырып койдум эле, эми минтип олтурат. Балекетиңди алайын чалым. Сен өлгөнчө мен өлөйүн. Сенин башың ооруганча жигиттердин жаны чыгып кетсин деп жалынып, сакалынан сылап бетинен өй олтурбайбы деди эле, старчы олтургандар дуу күлүп жиберишти. Өңгөчө Кайназар абдан кубанды. Ал күлгөндө бишкек салып акырын бышкан чаначтай бүлкүлдөдү. Ал жесирлеш экен деп коелу. Эми Жамалга кандай акыңар бар? Атам тааныбаган бирөөнүн катыны го. Кайта ошондой жарыбаган сел саяктардын катыны ыкка бат көнүп, тез ымыроолонушот. Эже деп сизди сыйлап, ананайын чалым деп Кайназарбайдын сакалынын алдынан өй олтурганда ичкүйдүлүк кылып тытынып, көйнөгүңдү тытпасаң болгону дегенде олтургандар дуу күлөө кыран каткы болушту. Ачуусуна келсе да чоочулап сырын алдакимден жашыргандай тоту тишин тишине, эрдин эрине басып, таноолорун кыпчылдатып, каны ичине тартылып олтурду. Аселден таттуу, Каухардан кымбат жообуңузду күтүп олтурабыз жеңе. Дүмбүлдеп отко салып, сүрөт экен деп ыргытпаңыз. Жамандын өзү тартуу, жакшынын сөзү тартуу. Баарыбыз алдыңыздан өтүп олтургандан кийин жок деп айтууңуз беймазалык болот. Эшегине жараша чому, төбөсүнө жараша кому деп, сиздин кадырыңызга жараша биз келип олтурганды өзүңүз ойлоп көрүңүзчү. Эгер сизди кадырлабасак, эч кандай акыл салбай, өз билгенибизди кылат элек го. Ачык айтып, ак сүйлөңүз. Жамалды чакырып никесин окутуп коелу. Жамал ыкка көнгөндөн кийин кайын сиңдигин да олуттуу ордун табам. Тамтайтып мандикерге кеткен кашкарлык кыргыздын кызынын айлансын деп эмнегедир жүрөгү зырп эткенде ийини менен дем алып, акырын гана улутунуп койду Азимбай старшы. Жеңемин макул деген ушул да, деп олтургандардын бири старшыга карады. Тоту катып калган сыяктуу кумсар олтурат. Андай болсо, элүү башы сен өзүң барып, Жамалдын ал жайын сурап, акырын бери ээрчитип кел, деди старчы. Анарханга рахмат теңге салып олтуруунун себеби эптеп анын айласын кетирип, Кайназарга алып берип, Сакадайды өзү алуунун бир амалы эле. Бул амалды старчы мурдагы күндөн бери тапкан. Анархандын келишин ашыгыш менен күткөндөй, баардыгы тышка карап, кулагын түрүшөт. Жарк этип жаңы келин качан кирип келер экен дегендей, кээ бирөөлөрү эшиктен көзүн албайт. Анархандын келишин чыдамсыздык менен күткөн сайын үйдүн ичин алдагандай тынчтык бийлеп баратат. Тыштан эңтеңдеп кирип келген элүү башчыга карап, келе жатабы? Деди старчы. Жок, жаман алачыгынын тутуусунан башка эч демеси жок.
Кантип? Жана жатышпады беле. Кайдан билейин? Эмирегин көтөрүп алып качышса керек, деди элүү башы. Олтургандар эч нерсеге түшүнүшө албай, бири-бирин карашты. Өчкөн чырагына май таам кайра күйгөндөй Тоту бир аз күлүмсүрөй түштү да: "Ал да кайным ай, атыңы бош байладың беле? Дурустап карагылачы, балким Кайназардын оолусунда жүргөндүр" деп старчы капыялай какшыган соктуруп өттү. Ошону таап, таманын тилип туз салып, жалынтып олтуруп Кайназарга никесин кыйбасам, Азымбай старчы деген атым өчсүн деп старчы тышка карай жүгүрдү. Тегирмендин баарасы жүгүрсө, ташы талкаланууга макул деп старчы каарданып атка мингенде, 10 башы, 50 башчылардын этеги эрге тиеби? Караңгыда калдасташып, туш-тушка чапкылашып, Анарханды издеп бара жатышты. Ажал менен алышкандар. Ушунчалык адам качты. Кийгени боз сукно, 5 мант, шым, баштарында малакай, буттарында сокмо чокой же солдат ботинкелери бар. Колдорунда граждандык кылмыш менен мойнуна кесилген айыбынан кутулду. Ошондуктан жерине кайтып бара жатат деген күбөлүк кагаздар бар. Ал кагаздардын номери жана көрсөтүлгөн айы түрдүүчө. Ошондуктан кандай гана адам болбосун, анын документтери текшерилсин. Эгерде шектүү адам боло турган болсо, дароо камакка алынсын деп жазылган шашылыш түрдөгү жашырын буйрук темир жол станцияларынын начальниктерине, андагы полиция башчыларына, старшиналарга Каныбектер качкандан 3 күндөн кийин эле таралган. Каныбектер бул буйрукту билип калышып, мурункудай чогуу жүрбөй алды-алдынан тарап бөлүнүшкөн. Поездге билет алууда, поездде бара жатканда документ текшерүү иши такык болгондуктан Каныбектер түрдүү көрүнүштөгү адамдар болуп, кыштакма-кыштак элден элге аяндап жүрүп олтурушкан. Бирок топтошуп жүрбөстөн өткөн кеткендерден түрдүүчө шылтоолор менен улам бара турган жерин сурап алып, бириңдеп жүрүп олтурушкан. Жан багуу кыйын болгондуктан ар кими ар түрдүү кесипте. Михаилди карама сокур өңдөнтүп, Ирина жетелеп, ыгы келген үйлөрдөн бирдеме сурай алган болуп жүрүп олтурат. Капитан болсо күндө алга кетет. Эл арасындагы кабарды, барып кона турган жерди, андагы эл башкаруучуларды байкаштырат. Эрнст менен Алексеев майда чүйдө саткан кызыл кулак, Каныбек ак урган дубана. Давиденко болсо сакалын кырктырып, мурутун серптирип 20 тыйынга сатып алган аса таягын колуна кармап, Каныбекти ээрчиген. Темир жол бойлоп кетүү коркунучтуу болгондуктан, Каныбектер темир жолдун түштүк тарабындагы казак айылдарын жана талааларын аралап жүрүп олтурушкан. Иреттүү тамак жок жана өздөрүнүн саламаттыктары начар болгондуктан жанүрөп каттуу жол жүрө алышпай, 2 ай дегенде эпте бараң ак молодуну түштү. Бирок тайкы таалайды талыкпаган кырсык дагы турду. Ак молодон өтүп, көгүмченде 2 үйгө кез келишти. Караган аралаган жазгы тайлактай самтыраган адамдарды көргөндө, кемеге жанында олтурган 2 аялдын жүрөктөрү ооздоруна тыгылды. Чочулашып кемеге жанынан туруп, үйлөрүнө карата басышты. Алардын чочулаганын сезип, капитан Каныбекти түртүп койду. Саламатсыздарбы жеңилер? Чочубаңыздар. Биз мусапыр, эч кимге зыяныбыз жок, деди да Каныбек аялдарга жакын басып келип, ырайымдуу мүнөз менен күлүмсүрөп тура калды. Корккон эмелерди ого бетер коркутпайлы дегенсип, беркилер окчуныраак токтоп калышты. Алар ким экен деп үйдөн бирөө сурап же чыга калган жок. Чуу салып жүрүүчү балдар да көрүнбөйт. 2 үйдүн аралыгында кепшеп, 3 улактуу эчки жатат. Башка топураган мал эмес, качандыр мал түнөгүн короонун белгиси да көрүнбөйт. 2 жакты айландырып эмне карайсыңар? Биздин маңдайга жазган шыбага, көрүнгөн турпат ушул дегенсип, тутууларын самтыратып, 2 кара үй турат. Айланада көрүнгөн тоо, күрөлдөгөн суу билинбейт. Дүмпүлдөк ойногондорду чүмкөгөнсүп, уламдан улам караңгылык кучагын жайып келет. Кимдиндир келечек тагдырына күбө болгонсуп, түштүктөгү сары жылдыз жымыңдайт. 2 аял бирин-бири карап алышты да, "Кимсиң? Кайдан келесиңер?" дешти. "Кайырчыны кайдан келесиң дебе, дубананы кимсиң дебе жеңилер. Ар кимибиз ар жерден кошулган мусаапыр жолоочу болобуз.
Bizde koyun толгон акча жек, жүрөк толгон жамандык жок. Жалгыз тилегибиз Меккеге барып, намаз окуп, Мединаны көрүп кайтуу. Бирөөгө жамандык кылуу эмес, жаман сөз айтуу биздин колдон келбейт. Сиздер да мусулман экенсиздер. Караңгы түшүп бара жаткандыктан үйүңүздүн жанын паана кылып, тамак бышырып ичип кетели деп бурулдук. Жаман көрбөсөңүздөр, бышырып ичип кетели. Казан же чоң чайнек бериңиздер. Ушул кемегеге чай кайнатып ичип алалы, деди Канбек. Эки аял таң калып, жатыркагандай көккө карашты. Бирок караңгы болгондуктан теги тургандарды ажырата алышпады. Аялдар идиш беребиз же бербейбиз деп айтышпастан үйгө кирип кетишти. Түшүнбөдүк дегенсишип, беркилер бирин-бири карашты. Бир аздан кийин бир аял казан көтөрүп келип, кемегеге асып, экинчиси бир жака суу жана бир аяк, бир чынını кемегенин жанына койду. Мына, кайнатып ишиңдер, деди бирөө. Теңир жалгасын, деди Канбек. Давиденко казанга суу куюп, отту тутандырды. Биздин орус экенибизди билсе, түшүнбөгөн аялдардын көңүлүнө кир кетип жүрбөсүн дешип, Канбек менен Давиденкодон бөлөктөрү кемегеден окчун барып олтурушту. Анда-санда жалбырттаган куурайдын жалынынан чочулагансып, Михаил тетир карап жатат. Михаилдин бөйрөгүнө башын коюп, Ирина жатты. 3 күндөн бери ооруп келе жаткан капитан оорусунун каттуу улаганын билдирбегенсип, четирээкте акырын онтоп жатат. Кандайдыр терең кыял дарыясына баткансып, Алексеев тизесин кучактап олтурат. Эрнст эки колун боорун алып, нары бери басат. Мынауң ким? Деди эки аялдын бири Давиденкону көрсөтүп. Давид Афанди дегенибиз ушул. Өзү мусулман лөлүсүнөн. Азирети Айып мырзасына мындан мурун 3 жолу барып келген. Меккеге да бизде ушул ээрчитип бара жатат, деди Канбек. Чынында өчүп жанган оттун жарыгы менен Давиденконун өңү, жаман селдесинин этегинен чыгып турган кара күрөң чачы, анын өңү лөлүс сыяктантып турду эле. Аялдардын окчуңдап олтурушунан, алардын чоочулап олтургандыгынан жана батынып сүйлөшпөй олтурганын сезди да, биринчиден жакындашып таанышайын, экинчиден сүт-мүт сурап алайын деген ой менен семейлик бир казактан сатып алган домбурасын белинен чечип алды да, Канбек кулагын толгой баштады. Кылдары эскирип, үстүңкү кылы түйүндүү болуп калгандыктан домбуранын үнү анчалык жакшы чыкпады. Биздин казактын домбурасы гой? Өзү казак кой дейм. Кайдам? Дешип, эки аял өз ара шыбыраша калды. Каныбек домбурасын күүлөп, кандайдыр бир шыйкырдуу адамча көзүн сүзүп, башын ийкеп турду да, «Ла лиллаха иллаллах, Мухаммеди Расулуллах, махшар майдан болсо да, ниетим менин бузулба» деп, комузун черте бир-эки жолу башын чолгуп алды. Мусулманы мусулман-ак. Онда дау жок. Тили калай? Балким дин ээлеринин тили осундай болотун шыгар. Алпыспай молда Куран окуганда да немесин түшүнбөй, тег аузуңду ашып олтура бересиң. Мынанын айтканын түшүнети гой, дешип, эки аял дагы шыбыраша түштү. Булар түшүнүктүүсүн жакшы көрөт окшойт деген ой көңүлүнө кылт эте түшкөндө, Каныбектин жүнү жата калды да, биз бир карып мусапыр. Бата турган пана жок, ажы болуп кайтуудан башка бизде санаа жок. Биз силерге бир тууган дин мусулман баласы, сөздү талдап түшүнөт адамдардын даанасы. Дурус, ак сөз, деп эки аялдын бири коштоп койду. Кайда болсо ачылбайт, карыптардын көңүлү зар кайгыга чөмүлүп өтүп барат өмүрү. Өтүреги жок айланайын деп, акыры четтеги жашыбыраак калган аял берилеп келип олтура кетти. Балдар жумшап түтүнгө, багын басты кедейдин, болуш бийлер топ кылып эсеби жок жегендин. Арыз болсо кедейлер, сөзү өтпөйт тыйынга, жакшылардын тобу деп жолотушпайт жыйынга. Адам болуп кем турсаң, карып жанга кыйын да. Жардам кыл деп жалынып, башыңы сатсаң байларга, жылдык акың тең келбейт, өлү сөлүү бир тайга. Оны да берсе десейше, тек бермай коятын сум байлар бар гой, калкан, деп наркы аялда бериледи. Кайда болсо карыптын
тері кетет талаға, қаяшағылы ұрышса қалат тоғыз жалаға, полицейге айдатып қалтырат шумдық балаға. Онысы рас. Жалмауыздар не қылмайды дейсің, қалқам деп, емне үшіндір беркі аял ыйлай баштады. Қайда болса қарыптың маңдайында қалың шор. Жолын торып бастырбайт болуш бийлер қазған ор. Қарыптарды мөгдеткен бұл замана шум заман, мұңдан болып жасатқан қап қараңғы түн заман. Адам тұрып малыңды кетесің басып айдаса, сүйінесің тобы деп жаныңды суырып албаса. Падыша бай манаптар езді ғой елде арқандай, мамле қылат кедейге қол менен жасап алғандай. Қың десең ырғыт алтын баш, қамандар қамыш жалғандай, жүрөбүз көніп қордыққа башқа құдай салғандай. Падыша байдың сөзіне кимдер жүрөт алданбай, үшкүрсең чыгат көк түтүн, өрт алып ичиң жанғандай. Чалғыны сынса қанаттың, өсіп қайра уланчу, ыйлаба жеңе ыйлаба, қайғының болот қуанчы. Еркіндік келет жарқырап, чығыштан таң сүргөндөй, жербеті көктеп құлпынат, сүйгөнін қарап күлгөндөй. Тазим қылат түркүмгүл, келгенін бақты білгендей, жарқылдап жеңе тұрарбыз, алтын нұр жерге тейгендей. Иесі біз жеңеке, болочок алтын сарайдың, еркесі біз жеңелер, ертеңке жырғал таалайдың деп, Қаныбек домбырасын баяғына алып қойды да, қайнап жатқан қазанға қарады. Рахмет айланайын. Құдай өзі жарылдап, өміріңді ұзын қып, ажіліңе жеткірсін деп, беркі четте тұрған аял жеңіменен жашын сүртті да, не ел боласың, деді. Қырғызмын. Ойбай, өзімізді осы жерлік қырғыз ба? Деді арқы жашырағы. Ошол жерлік же алайлы қырғыз болам десем, қоқыс шалынып қаламбы деген ой көңіліне тық ете түшкөндіктен, жоқ, мен семейлі қырғыз болам, деді. Со жақта да қырғыз бар ма? Көп емес. Бұл жерде көп шығар қырғыздар. Көп деп айтуға болады. Мынау менің сіңлім болады. Күйеуі қырғыз, жеңгең болады. Қойсаңшы, балким қайнаға болатын жай бар шығар. Апырым ау десей, ойламастан соқтырып қалуым қара. Нешедесің құда? Қырғыз болғансың, құда болғансың ғой. Оба, құда болбағандошы, деп қырғыз деген сөзді ұққанда қандай чадыр ет жүрегі елжіреп қуанғандай, Қаныбек күлімсіреп қарап тұрды да, менің жашым 36-да, деді. Ойбай, мане қайның деген сөзді құдай оғызыма сала бергендей, ақ айттым бұй, деп сөзі тура шығып қалғанға қуанғандай күліңдеп арқа аялға қарады да, қалқам күланда, сүтің қанша? Қайныңе сүтіңен бер, шайларына қатық тауышсын. Ойбай, мен өзімда бара шайыншы, деп күланданың артынан үйге кіріп кетті. Жарайсың Қаныбегім деп, абдан разы болғанын білдіргендей, Михаил аның қолын қыса қармап, жарайсың. Емнеде бұрдаған сөздеріңе түшінбесем да, емне жөнінде ырдағаныңды, аялдар емнеге ыйлағанын түшіндім. Мұңды аялдар сенің ырына толық қошылды, бирок бұл аялдар болочок жырғал замандың қачан, қантип ким тарабынан болоорун билбейт. Сүт берсе қошып ичели деген үмітменен чайларын ичпей бир топ олтурушты, бирок аялдар сүт берген жоқ. Бербейбиз деп та айткан жоқ. Үйүнө от жагып, өздөрүнчө тамак жасап жаткан сыяктуу. Ну, карап олтурабыз ба? Келгиле, чайды иче берели. Сүт берсе жерге төгүп салбаспыз деп, Давиденко кружкаларга чайдан куюп берип, өзү катканнан чылап жей баштады. Мен жаман болуп турам. Балким, деди капитан онтоп. Дагы бир сөз айтабы деп беркилер үмүт кылса да, эчтеме деген жок. Чайдан суутуп бир кружка ичти. Барган сайын эти от менен жалын болуп, онтогону күчөй баштады. Асман ачык, ай жок. Чыгыш түндүктөн батыш түштүккө карай Сибирдин муздак жели жүрүп олтургандарды чыйрыктыра баштады. Алдагайдан азнаган жылкынын, үргөн иттин үнү угулат. Михаилдер чайын ичкен болуп, бирине бири жазданып жатышты. Кайным, жатып алдыңар ба? Анан эмне кылабыз? Капа болмай тур, кайным. Жардынын колу, аурынын колу. Көңүлүмен жетпегенге жетсе да, өз колу өзүнүн аузуна жетпейт экен. Кыргыз эмес басканын 5 шарасына бирдеме бергин келеди, бирок колдан келмейди. Сондай болсо да азыраак тары көже жасап келип, жолдастарыңды оятып иштеп, кечирээк казанга
сүт коюп жасаган таруу жарманы буулантып көтөрүп келип Каныбектин жанына койду. Күланда: "Рахмат жеңе. Эчтеме бербесе да жакшылап жай айтуу, байлардын акырая карап туруп энчи бөлүп бергенинен артык" деп Каныбек жолдошторуна ойготту. Сүтүн көбүрөөк кылып жасагандыктан таруу жарманын даамы алдыкандай ширин болуп сезилди. Эки аялдын достук мамилесине абдан ыраазы болушту. Ашып кеткен дүйнөсү жок болгондуктан төшөк салып бере алышпады. Топурактын үстүнө жатпаңдар деп эски шырдагын беришти. Ал жай сурашып, Каныбек бир аз сүйлөшүп отуруп анан жатты. Чарчап жүргөн эмилер бирде уктап таң атырышты. Адаттарынча эрте туруп жүрмөк болушту, бирок капитандын алы абдан начар. Аяңдап басуу эмес, башын жогору көтөрүүгө жарабай калыптыр. Ооруган жери жок, билинер билинбес чыйрыкканын айтат. Эти жалындап, беттери албырып, көздөрү кылгырган. Баланчадай оор экен деп эч ким айта албайт. Жакында же узакта айгаарына кепил жок. Мингизип кетээр ат, салып кетээр араба дайынсыз. Бардыгынын айласы куруду. Аксактын сабырына карап жатууга мүмкүнчүлүктөрү жок, амалдары кетишти. Мени күтпөгүлө. Мүмкүн болсо, бирөөң калып 5-6 күн карашкыла. Болбосо баарын кете бергиле. Мүмкүндүгүңөр жок. Ачкадан өлөсүңөр же колго түшөсүңөр, деди капитан. Мен калайын, деди Ирина. Давиденко, Эрнст, Алексеевдер да калууга көңүлдөнгөндөрүн билдиришти. Жок. Силердин калууңардын ылайыгы жок. Силер калсаңар, мында бул элге батымыңар жана бирдеме сурап алууңар жаман болот. Ошондуктан мен калайын. Агурсамда эптеп бирдеме таап берип турармын, деди Каныбек. Акылдаша келгенде Каныбектин сөзүн жөн табышты. Убадалуу сөздөрдү сүйлөшүп, тилектеш достор эки бөлүнүштү. Бул экөөнүн көргөн күнү эмне болор экен деген суроолуу ойду улам кайталашып, кез-кезде кылчайып карашып, бешөө кетип бара жатышты. Маржандын күйөөсү Малтабар, Достай деген старчынын жылкысын кайтарып жүрүп, бир атын жоготуп коет. Достай жоголгон атына тогоруп, Малтабардын 2 жылдык акысын бербейт. Жаны күйгөн Малтабар уруша кетип, Достай старчынын бетин айра чабат. Дал ошол учурда алда берди болушунун урядниге Лисинсин кез боло калып, Малтабарды буртар бандит деп протокол жазып судга берет. Суд Малтабарды Сибирге сүргүнгө жиберет. Малтабарга байланыштырып жүрүп, Достай Күлянданын күйөөсү Аргынбайды Мандыкерге жиберет. Каныбек Күлянда менен Маржандын бул сырларын угуп, өзүнүн сырын баштан аяк жашырбай айтып берген. Ойбай калкам, Күлянда, мынау кайныңдын көрмеге калмапты ғой. Мунун көрген корлугу биздикинен анау калдым экен. Карга карганын көзүн ояма. Башарлаганга райым кылайык. Осуларга жакшылык кылсак, бизге да жакшылык болар деп Маржан үйүн Каныбек менен капитанга берип, өзү Күлүкандын үйүнө кирген. Ачкадан өлбөө үчүн Каныбек ар кайда чуркап, ар кимден агуруп кайыр сурап, капитанды бага баштады. Кайыр суроодон чекеси жылыбагандыктан ар жерден жумуш издеп иштей баштаган. Бирок капитандын оорусу жөнүкпөдү. Алды менен 1,5 ай чамасында жакшы болуп, телчиген тайлактай тамтаңдап жүрө баштаганда кайталоодон жыгылып, керектүү дары табылбады. Табыпка салуудан чочушту. Анын үстүнө иреттеп берип туруу үчүн тамактын ыгы болбоду. Сайгактаган уйлар эшигинен кирсе, төрүнөн өтө качуучудай болгон жаман үйлөрдүн байымы жок болгондуктан эки үйдүн тутуусун бириктирип, бир үйгө киришкен. Күлянда берген жуурканды туюк учтап жамынып, үйдүн төр жаккы капталында капитан жатат. Өчүп бара жаткан отту тиктеп, Күлянда терең кыялда отурат. Маржан мурдагы күнү төркүндөрү тарапка кеткен. Каныбек болсо мындан 2 жума мурун Акмоло калаасына кетип жок. Капитандан безип элине кеткенин же кармалып полициялардын колуна түшкөнүн эч ким билбейт. Күлянданын күйөөсү Аргынбай, Маржандын күйөөсү Малтабар дайынсыз. Үшкүрсө ооздорунан күйүттүн көк түтүнү чыккансып, Күлянда менен Маржан күйөөлөрүн ойлоп, түңүлө ыйлашат. Бул үйдүн ичинде эмес, эл арасында да кулак угуп кубанаарлык эч нерсе жок. Кайда барсаң да кайгы, ый. Өткөн жаягында 3 каркыра,
Кеген жана Иле бойындағы қазақтар, Issik көлдегі қырғыздар ұрыс шығарып, ақырында орыс падишачылыгынан қачып, Қытай падишачылыгына қарап кетиптир. Анжиян тараптағы сарттар менен қырғыздар Қашқар қағындығына қараптыр. Қоқан менен Ташкент қара арасындағы қатты ұрыш дейт. Ким менен ким ұрышып жатқандығын эч ким билбейт эмиш. Сырдариядағы көпірөні су алып кеткендіктен ары бери адам каттабай калыптыр. Ол Ята, Мерке, Ташкенттегі қырғыз қазақтардың жарымы орус падишачылыгына, жарымы Кытай падишачылыгына карайбыз деп өзара урушуп жаткан эмиш. Самарканд тараптагы сарттар менен түрктөр чогулуп, орус падишачылыгы менен кеңешип олтуруп, өздөрүнчө Бухара кандыгы деген кандык курушуптур. Осман түрктөрү менен Крым татарлары Иран кандыгына карайбыз деген экен. Ары Стамбул түрктөрү бизге карагыла деп чыр чыгарып жатса керек. Азырынча эч кайсы кандыкка карабай, арасат калган ушул жердеги биз көрүнөрбүз. Имиш-имиш сөздөргө караганда, биздин эл татарлар менен башкырларга кошулуп, Казан, Уфа же Омбу кылааларынын бирине кандык куруу жөнүндө өтүнүчүн жазып, ак падышанын алдында элчи жибергенмиш. Орустар болсо англис, бараң создор менен кандык куруптур. Бул үчөө биригип Кермандан олжо алмак эмиш. Мен эч кимге олжо бербейм жана орусту өзүмө каратып алам деп Кермандын уруш чыгарып жаткан себеби да ошол экен. Биздин арабыздан жумушка деп алып кеткендердин бир катары англиске, бир катары бараң созго кетип, калгандары орустардын байларына бөлүнүп берилгенмиш. Бирок орустар кара орус, ак орус болуп экиге бөлүнүп урушуп жатышыптыр. Өз ичара болсо көздөгөн максатка жетеби? Ошондуктан урушта орустарды кермендер жеңип жатыптыр. Ак орустардын башчысы Никелей падыша өзү, кара орустардын башчысы Ленин экен деген сыяктуу сөздөрдүн эл арасына тараганына бир топ болгон. Бул кабарларды ким, кайдан, качан уккандыгын билбейсиң. 1000 адамдан сурасаң, 1000 түркүм айтат. Тек бир чынга 1000 калп кошулган. Өткөн октябрь айынын башында ушул жердеги бир катар кыргыз казак арасынан майдарага көтөрүлүш чыга калды эле. Омбудан келген карательный отряд тарабынан 3-4 күн арасында жок кылынды. Ал көтөрүлүшчүлөрдү басуу жөнүндөгү жергиликтүү бай, манаптардын кол кабышы чоң болду. Көтөрүлүш чыгаргандардын бир катары атышып жүрүп өлүп кетти. Бир катарын кармап, суд аркылуу атып же сүргүнгө жиберди. Бир катары качып кетти. Кээ бирөөлөрү паранын күчү менен башын калкылап калды. Ошондуктан эл арасы жакшы эмес. Бирин-бири чагымдоо көбөйдү. Байманаптардын кууланып шумданганы мурункудан 5 бетер күчөдү. Эх, тагдыр. Эмне үчүн сен мынчалык кымбат болдуң? Ушунчалык куурап жүрүп, акыры сага жетемби же жеткирбей мени бир чуңкурга таштап кетесиңби? Мүмкүн. Тагдыр. Сени кууп жете турган адамдын оорусу меникиндей болбойт. Андай бактылуу адамдар оорубайт. Ооруса да тез айыгат. А мен болсом такыр бактысыз болуум керек. Бирок мен өзүм гана бактысыз болбостон, жакшы сынашкан жолдошторумду да бактысыз кылдым. Ооба, дал ошондой кылдым. Болбосо Каныбек эмне? Ал эмгиче элине барат эле. Сүйгөн жары Анархан, эниси Ажар, жалгыз баласы Эркиндин маңдайында кубанып олтурат эле. Ырас. Каныбек элдин тагдырын чечип, жыргатпаса да өз керт башынын тагдырын чечет эле. Эми карачы, 5 айдан бери мени багам деп куурап жүрөт. Эмне үчүн? Ал менин тууганымбы? Жок. Өмүр бою менин кызматымды кылуучу кулум беле? Жок. Мени багууга милдеттүүбү? Жок. Же ага чоң эмгек сиңирип, карыздар кылдым беле? Жок. Болбосо ал мени каркыттып баккыдай, мен бүт дүйнө пролетарларынын кийиниминби? Жок. Жок. Кайталап айтсам да жок. Жалгыз гана себеп ал адам. Ал мага тилектеш жаш революционер. Ал бакты таалай үчүн күрөшө турган, күрөштө эмгекчилер армиясын баштай турган командирдин бири. Андай командир үчүн өз жоокери өзүнө кымбат. Ошондуктан ал жанын жанга уруп, мени таалайым үчүн ажал менен кармашып жүрөт. Ошондуктан ал өзүн кыргыз, мени орус дебей, бир тууган боордушундай көрөт. Ооба, дал ушундай.
Башка эч кандай себеп жок. Экөөбүздү ушнетип ширеткен жападан жалгыз данакер большевиктик идея. Идея. Биздин идея. Мына, большевиктин күчү ушунда. Гулия, кеч кирдиби? Эмне үчүн үйдүн ичин караңгы? Же күмбүрү көкпү? Каныбек, Маржан, күлүкандардын кажыбас достук мамилелеринин натыйжасында капитан бир далай тил билип алган. Кээ бир учурларда Каныбек жок болуп калса, кайбир сөздөрдү түшүнүшө албай жаңдашып дагы жиберишет. Жок, деп Күланда токтой калды да, көзү сокур боло калдыбы деген ой көңүлүнө кылт эте калгандыктан сөзүн улап, күн маңдайыңда жаркырап тур. Күндөгүдөй ыстык. Не сагаң? Деди. Капитан тарамыштуу арык колдору менен чекесин кармап, бир топко көзүн жумуп турду да, анан ачып, "Рас, күндүз экен", деди. "Не болду сага?" "Билбейм. Ойлонуп жатсам көзүм караңгылай түштү." Мындан бир нече жыл мурун Күлүкандын энеси караптап, эки көзү караңгылап көрбөй, оозунан көбүк агып тилден кала баштаганда, кандайдыр бир табып тамырын кармап, "Байбиченин оорусу айыгыптыр. Аздан күчтүүлөп тамак бергиле" деп тамак бердиргенде энеси тилге келип, бир жумага жетпей айыгып кеткен эле. Күлүкандын оюна ошол энесинин абалы элестей калды. Бирок капитандын тамырын кармап тамак бер деген таап жок. Таап болгондо да жаш сорпо ичирер Күланданын кудурети жок. "Эмне? Башың айланып, көзүң караңгылап жатабы?" деди деп Күланда колун башынан тегеретип жаңдап койду. "Ошондой", деп капитан үшкүрүнүп койду. Күланданын ою алда кайда кетти. Капитандын көзүнүн агы көгөргөнүн, тамыры былкылдап өтө жай, күчсүз какканын да байкамыш болду. Бирок тамакты күчтүүлөгөн болуп берерин же чаңыт берерин биле албады. Күчтөнгөнсүп берип көрсөм кантер экен деген суроону эчен кайталады. Акыры тобокел кылды. От жагып казан асып, суу ысытып 4 курут салып эзди. Үстүнө бир кашык май салып, көпкө сапырып, ыкчам жутуп жибергидей болгондо капитанга берди. Капитан уурттап көрдү да, "Бул эмне? Даам ачуу экен. Жаман кылбайбы? Ишкин, көзүңдү жумуп туруп, жутуп жибер. Не сени жакшы кылады, не жаман кылады", деди Күланда. Күланданын сөзүнөн улам капитан ойлонуп туруп, "Рас айтат. Же өлүш керек, же айыгыш керек. Кандай чадыр чоочун адамдар эле 5 айдан бери аябай жадаттым. Балким жадагандыктан мени өлсүн деп жаткан чыгар", деп бир топко капаланып турду да, шып жутуп жиберип, чүмкөнүп жатып калды. Капитандын көңүлдөнбөй туруп ичкенин, көз карашы менен өңүндө көп жактырбаганын Күланда сезди. Күланданын ою уламдан улам чээленише берди. Эмне үчүндүр көңүлүнө кооп пайда боло баштады. Неге акмак болдум? Ажем мен Каныбек жокто неге курут эзип май сапырып бердим? Не үчүн капитанга жаман көрүндүм? Нашар даам көтөрө алмай өлүп калса кайтем? Каныбеги менден ак көрмейме? Сен ак өлтүрдүң деп маған тике адырайып туруп ак атпайбы? Күн батаарда Маржан келди. Капитан жөнүндө күтүлбөгөн кайгыга жолукканын, курутту ичкенден бери тырп этпей жатканын, ачып кароодон коркконун, 2-3 ирет чакырса унчукпаганын айтып, Күланда ыйлап да жиберди. Бул укмушту укканда жаны ого бетер жылына баштаган Маржанда чоочулады. Капитан, ооруң калай? Табы бермесин?" деп 2 ирет чакырып сурады эле капитан жооп эмес, солк этип да койгон жок. Үрөйлөнүп ордунан туруп, капитандын башыраак жагына жакындап барды да, "Капитан! Капитан!" бир топко тыңшап турду да, унчукпагандан кийин Күландага карап, "Ойбай калкам, өз сорумузду сарлап төбөгө артып жүргөндө тагы калай сорду тапканың? Өзүң наадан була туруп, орус баласын дарылегениңди кимден үйрөндүң эй? Карагым", деп бир далайга капыланып турду да, "Корккандан жүрөк жарылма, сүйүнгөндөн маңдай айрылама" деген макалды эсине салып, эмне шумдук болсо да байкаштырып көрүүгө аракет кылды. Бирок өлүмдүн сүрү кыйын экенин эске алдыбы, дароо бетин ача сулуудан сестенип, капитандын жуурканын акырын тарта, "Капитан! Капитан!" деп бир нече жолу тартып чакырганда, "Я!" деп капитан үнүн акырын чыгарды.
Ойбай айланайын, тирик мисиң? Эмне болду деп капитан жуурканын ача салганда сасык тердин буусу менен жыты бур эте түштү. Ойбай, ашпа, ашпа. Ооруң энди кетиптир деп Маржан жаба салды да эки жагын кымтылады. Сонун уктаган экенмин. Бул менин бактылуу уйкум болуу керек. Эч качан мындай уктаган жана тердеп көргөн эмесмин. Өйдө турбасам да бүткөн боюмдун жеңилдегенин сезип турам. Гулянын бергени сонундары болуу керек. Көңүлүм ачылып, курсагымда ачып калыптыр деп капитан чүңкөнүп жаткан калоо менен сүйлөдү. Күландажан, эситтиңби? Деп Маржан кубангандай күлүмсүрөдү. Эситтим деп Күланда сүйүнгөнүнөн ыйлап жиберди. Мурунку коркунуч башынан кетип, Күланда кубануу менен казан аяк жакта жүрдү. Капитан туруп олтуруп, ушактарыңыздын көбү жалган. Андай болууга эч качан мүмкүн эмес. Кантип эле падыша элдин бардыгына ырайым кылып, ар кимиң өзүңө падышалык куруп ал деди экен. Бул жөн эле падышаны жактоочулардын чыгарган амалы. Падышанын саясаты экөөбүздү уруштуруп, арадан той жеш. Падыша эмгекчи элдин канын бир күндө бир эмес 1000 рет соргусу келет. Ал эми кара орус, ак орус болуп урушуп жаттыр дегенибиздин чындыгы бар. Анткени падыша төрө, помещиктерге жумушчулар каршы. Ал эки тарапты кайнаса кандар кошулбайт. Кара орустарга мучуктар кошулуп кетиптир дегениңиз да туура болуу керек. Жумушчуларга кедей дыйкандар кошулуу керек. Орустарда өзү менен өзү урусама, деди Маржан таңдана. Урушпагандачы, урушканда да кандай уруш болот дейсиз? Бардык элдин жумушчулары, кедей кембагалдары биригип туруп, байларына каршы урушат, деп дагы бир топ сөздөрдү аралаштырып айтууга ыңгайланды эле. Маржан менен Күланда көп түшүнө бербей тамакка киришип кеткендиктен капитан сөзүн дароо токтотуп койду. Күландага деп энеси берип жиберген этти салышты эле бышты. Маржан жумшактап бир чоң кесим эт менен бир чыны сорпону капитанга берди. Бирок капитан алымсынган жок. Дагы бер деп сураштан уялды. Арык адамга мындан көбүрөөк берсек бузуп алабыз деп Күланда менен Маржан коркуп берген жок. Үшкүрүгү таш жарып, ары бери которулуу менен таң атырчу капитан бүгүн түн чыкканча тырп этпей уктады. Күланда ойгонуп ал жайын сурады эле. Бүгүн эң сонмун. Көңүлүм ачык. Бүткөн боюм жеңил, бирок кубатым гана жок деп алсыз дарманы менен күлүмсүрөгөн болду капитан. Келгенче конок уялдат, келгенден кийин үй ээси уялат деп алгачкы учурда Каныбек менен капитан уялып, анын үстүнө колго түшүп калабызбы деп чоочулап, Күланда менен Маржанга батынып сүйлөй албай көз каранды болуп жүрсө, кийинки күндөрдө айрыкча биринин сырларын бири билгенден бери Күланда менен Маржан уялуучу болду. Көп учурларда, ой, Кудай-ау, жат жана жабыларыбыздын алдында бизди мыскыл кылдырма. Ат аягын жер карайды, куз аягын көк карайды, дедирме. Кулум деп бизди жаратканың рас болсо, Аргынбай менен малтабарың жамандыгын көрсөтпө. Абысын ажинге мазак кылдырма. Мынау эки бей шаарыны үйүбүздөн аман шыгар, тилегине жетсин деп тилек тилеше турган. Бирок кандайдыр тагдырдын күчү менен келип 5 айдан бери ооруп, үйүндө жаткан капитандын салмагы оор эле. Оор болсо да көздөрүн жумуп, жараткан Алла осуларга кылган жакшылыгыбызды Аргынбай менен малтабарга жеткер. Биздин мээримдүүлүгүбүздү солардын басына але үмөт түскөн күндөрдө соктугатын адамдарга бер. Олар да биз тәризди биздин адамдарыбызды баксын. Осы күндө осы жакшылыгыбызды айдалага кетирме деше турган. Бир нече айдан бери капитанды багышып, Каныбекти бир тууганындай көрүп келе жаткандыгынын себеби да ушул эле. Күндөн күнгө эл арасы шумданып, кың этсең полицияларга чагым кылып, кыймылдасаң пара алуучулар көбөйдү. Өткөн күздөгү тополоңдорго жана болуп жаткан урушка байланыштуу бир канча чаралар бөлүнүп, бир катар адамдар жакырдыкка айланды. Ак эмес кара тамагына малай жүргөндөр көбөйдү. Бир катар байлар, манаптар бекер малай алышып, акыга иштеген малайларын бошото башташты. Ошондуктан карабашын кайда батыраарын, кайдан тамак таап ичээрин билбегендердин саны көбөйүүдө. Маржан менен Күлүкандын да турмуштары начарлады. Эптеп бирдеме таап келип, таруучу эч кими жок, туруучу эч кими жок.
Күйөөлөрүнүн калган мурастардын акырына чыга баштады. Колдогу медер кылган 3 улактуу эчкинин 3өөнү улагы менен чыгымына беришти. Караган карамаганы жалгыз улактуу эчке төркүндөрүнүн колуна азык улак оокатты бар. Анда-санда эптеп бирдем алышкан болот. Бирок чыккан кыз чийден тышкары деп булардын көңүлдөгүлөрүн төркүндөрү деле бүт беришпейт. Жаз жакындап калгандыктан эгинди кантип эгип алабыз деген суроо экөөнүн алдында ашуулуу аскар тоодой болуп турат. Кандайчадыр көңүлдүү ырларды, жакшы үндөрдү уккум келет деп капитан Гүландага карап күлүңдөп турду да, Каныбек болсо ырдатат элем. Бирок ал жок деп убайым тарткандай кайра томсоро түштү. Ойбай, энди сонуңду Кудай сактасын де. Онун бирдене болатын болсо кыйын десейши. Не болду экен оган? Кайдам, далага жүргөн адамды булай огай деп айтуу кыйын го, деп Маржан токтой калды да бир шундук эсине түшө калгандай көздөрүн бажырайта мостое калып, ойбай, сону устап кеткен гой дейм. Кабар эстпедим, деп Күланда да томсоро калды. Түнөө күнү ауылдагы адамдар этишип отуруп, Акмолдо каласынын базарында биздин ауыл басы менен старшынын манында жүргөн 3 полиция со базардан бир айбет жигитти устап, жудурукпен аузу басын кандап акетипти. Сонусын со жерде турган базар адамдары кызыксынып көргөн экен. Ол жигит, ой курганың жадау, жадимден чыгып кеткенин кара. Кашкын бекен. Энди солай, ойбай куу турмусу. Алдымен жидиңди алып, онан кейін акылга киретин болгон экен гой. Айтсайшы энди. Солай энди. Айте бир, со сыкылды. Ак падышанын амирине каршы жүрген жигит дескен энди. Ойбай, биздин Каныбекти со болуу ыктымал деп көңүлүмө соктурдум эп. Ойбай абже, неде олтурасың? Сонусын акырын сурап ем, осы жерлик кыргыз жигит дескен эди. Ойбай, ол бейшарага onu бермесин деп Күланда безилдеп жиберди. Да, Каныбекти ошол болушу да мүмкүн. Ал ошол Акмолдого кеткен деп капитан көзүн жашылданта терең ойго түшүп олтурду да, кандайча болуп колго түштү экен? Аны ким таанып, ким полицияга көрсөтүп берди экен? Ойбай, анау бирде ауылнай келип биздин 2 ылактын эшкинин акеткенде Каныбекти көрмөппеди? Көрмөгенде не кылып эт? Мынау бириң ким? Анау көрпеде жатканын ким деп сураганында Аргынбайдын жээни жекшаттап келип, ауле басым деп терлеп жатыр деп этиппи? Дебеппедим, деди Күланда. Ой оңбаган ауылнай. Сонда onu антурган экен гой, деди Маржан. Да, ошондо таанып калышы мүмкүн. Анын үстүнө базардан документин текшерип кармап алышы да мүмкүн, деп капитан үшкүрө төмөн карады. Үчөө көпкө сүйлөшүп отурду. Акыры Каныбекти колго түштү кылып чыгарышты. Да, менин өмүрүмдөгү оор соккунун бири ушул болду го. Рас, ушул. Эгер Каныбек соо болсо мынчалык кечикпейт эле. Арысы 6-7 күндөрдө келем деп кеткен. Мына бүгүн 16 күн болду. Оба, анын колго түшкөнү ырас экен. Каныбек, эчен жылдан бери айдоодо бирге жүрдүк. Бир сындырым нанды бөлүп жеп, тилекти бирге тилештик эле. Акыры тагдыр ушундай болду. Бирок кайдасың? Сага кандай азаптарды көрсөтүп жатат? Ким тааныды? Ауылнайбы. Анан документиңди текшере келгенде кармап алыштыбы? Аңгыча сени тааныгандардын бирөө келди. Балким сени азаптарга салып, мени сурагандыр. Рас, сен айтпайсың. Айткан болсоң, эмгиче мени келип алып кетишпейт беле? Ошондой. Сен эч кимди айтпайсың. Айтпайсың, билем. Анан ал кутурган иттер жинденип, сени азаптады. Акыры трибуналы чыга келип, атууга деп коюп чыгып кеткендир. Анан конвойлор сени айдамак болгондур. Сен өлөрүңдү билип, кошкула бир боорлорум. Жашасын революционерлер, жашасын большевиктер деп 3 ирет залды жаңыртып, зал эмес көчөлөрдү жаңыртып кетүүчүдөй күчтүү үнүң менен кыйкыргандырсың. Желдеттер сенин сөзүңдөн коркуп, оозуңду баса калышкандыр. Кээ бирөө мылтык менен желкеге ургандыр. Ошентип сени эркиңен ажыратып, анан өлтүрүшкөндүр, Каныбек. Сен чын эле өлүмгө моюн сундуңбу, Каныбек?
Менин алтындай асыл құрбым. Сен шайыр елең, қажуаз қайратты елең, болот елең. Өзің мақтоочу құштун шумқар елең. Улуу майданға бірге кирип, жеңиш туусун бірге көтөрөлү дечи элең. Экөөбүз бири-бирибиздин үйүбүзгө барышып, Анархан менен Мариянын колунан тамак ичип, балдарыбыздын бетинен өбүшөлү деп убадалаштык эле. Бирок аны орундата албадык. Сени большевиктер партиясынын катарына алдык. Бирок партбилет жазып бере албаганбыз. Петербургка барганда жаздырып, башка документтерди камдап берип, элиңе жөнөтөм деп ойлочу элем. Ал тилегиме жетпедим. Мына менин абалым. Өлүү эмес же тирүү эмес, ара жолдо турам. Алда кимдердин боорукер жарларына жардам берип, багып олтурушат. Ата мекеним үчүн эмес, алдымда багып олтурган боорукер эки аялга да рахмат деп айтаарлык жакшылык кыла элекмин. Менин кайда экендигимди эч ким билбей калды. Эгер өлсөм белгисиз бир чуңкурда жатып калам. Ооба, дал ушундай болот. Тирүү болсок, сөзсүз көрүшөрбүз. Эгер өлүү болсок, Каныбек, Эгер өлүү болсок, Каныбек, тирүү болсоң азабыңа, өлүү болсоң ажалыңа мен себепкер. Мен болбосом бул иш болбойт эле. Рас, болбойт эле. Сен мени кечир. Бир эмес, 1000 рет кечирим сурайм сенден. Менин адамым, большевигим, улуу күрөштөгү кымбат жолдошум, Каныбегим. Мен сага ант беремин. Эгер өлбөй, улуу күрөштөгүлөрдүн катарына кошулсам, сени эч качан унутпайм. Сени большевиктердин тизмесине алтын сыя менен жаздыртам. Сенин партбилетиңди жазып, ардактуу жерге катып коюуну борбордук комитеттен суранам. Сени бардык жолдошторго айтып, сен үчүн кек алам. Дагы кечирим сурап ант берем. Сенин элиң кыргыз үчүн камкордук кылып, элиңдин эркиндикке жетишине көмөктөшөм. Сен үчүн, сенин элиңе барып кызмат кылып, эгер кырсык болбосо, сен үчүн Айдарбек, Сооронбай жана ошол сыяктуу каардуу душмандарыңдан өчүңдү алам. Тирүү болсо балаң менен аялыңды таап, сен үчүн белги жасап бейитиңе гүл коям. Сенин ордуңа балаңды тарбиялап өстүрөм. Эгер өлүп калсам, деп капитан оюн бөлүп токтоп калды. Анын көзүнөн баятан берки агып жаткан жашын, кыбыраган эриндерин, алсыз соккон күрөө тамырларын көрүп олтурушуп, жолдошу Каныбекке чексиз кайгырганын сезишип, Күланда менен Маржан да ыйлап олтурушкан эле. Күн батты. Күланда менен Маржан тамак жасашты. Капитан болсо Каныбектин кабарын уккандан бери абдан капа. Бирде ыйлап, бирде басылып, алдагандай терең ойлор менен телмирип олтурат. Маржан Каныбекке төлгө тартты эле табыт төлгө түштү. Бирок табыт төлгө түшкөнүн Күландага да, капитанга да айтпай, ичинен сызып тим болду. Күланда камыр жууруп жатып, Каныбек аман болсо ак жагынан жарыл, өлүү болсо кара жагынан жарыл деп, кичинекей камырды тоголоктоп бир жагына тулганын көзүнөн сүртүп от когондо эле, бир кезде ачып караса кара жагынан жарылыптыр. Мунун кимге? Деп сураган Маржанга, тек ашейин деп койду Күланда. Куруттан эзип, майды салып, жаңы жасаган нандан туурап капитанга берди эле, эмне үчүндүр кичине ичти да кайта берди. Кайгырып олтурганын билген Күланда менен Маржан ич деп кысташкан жок. Тамак ичилип болору менен жатууга камнуучу адаттар күндөгүдөй болгону жок. Капитан мурунку калыбы менен тунжурап олтурат. Маржанда кандай чадыр терең ойдо. Калган тезек өчкөн сайын үйдүн ичи ала көлөкө тартып, кандай чадыр түркүм кара сүрөттөр пайда боло кетти. Келе жатат. Бүгүн күн жакшы тийгендиктенби же жаздын өзү келип калгангабы, күндөгүдөн алдаганча жылуу. Боз ойун издеген селкинин көзүндөй жалтылдап, ай жаңыдан чыгып келе жатат. Алдыгайдан жылтылдаган от көрүнөт. Айланат тынчтыкта. Баардык нерсе табигаттын мээримдүү кучагында көчүлүп жаткан сыяктуу. Маржандардын кыштоосу тээетиги иттин үнү кылган тарапта. Жылына Достай старчынын кыштоосунда кышташа турган. Бирок быйыл ал кыштоого барууга Достайды жек көрүп калышты. Башкат кыштоого барууга орундун, отундун ыгы болбоду. Экинчиден көчүп барууга унаалары болбоду. Анын үстүнө Каныбектерди калкылап ээн олтурууну ылайык табышкан. Күланда менен Маржан жумуштап барып калбаса, ал айылдан мында эч ким келбейт.
Күланда менен Маржан уйкунун терең кучагына киришти. Капитан сансыз ойго батуу менен уктабай жатты. Ал уктабай жатты эле алыстан кытырлаган дабыш угулду. Дабыш бир адамдык эмес, бир нече адамдыкы сыяктуу угулгандыктан көңүлүнө жаман ойлор кылт эте түштү. Гуля, Гуля, деди капитан акырын гана. Деп Күланда жаздыктан башын көтөрүп алды. Кимдир бирөөлөр келе жатат, карачы. Күланда ыргып тура калып, тешиктен карады да, эки адам келе жатыр. Каныбек эмеспи? Оган денегеси оксамайды деп карап турду да, кытыратыкан дабыш эшик алдына жакын келгенде, ойбай, экөөнүн мылтыгы бар. Бирдеңе сүрдеп келе жаткан таризде. Колдорунда мылтыгы бар деген сөздөн улам капитандын жүрөгү болк эте түштү. Алсыз дарманы менен акырын туруп карай баштады. Күланданын айтканы чын сыяктуу. Бирөөнүн кийгени кара тон, кара папак, экинчисинин кийгени ак тон, ак папак. Бирөөнүн мылтыгынын учу ийинен көрүнүп турат. Экинчиси үйүлгөн куурайдын ар жагында бирдеме кылып жаткан шекилдүү. Көрдүңбү? Көрдүм. Капитан жанынан эми түңүлдү. Каныбекти кармагандар мени коебу? Мени кармаганы келген солдаттар экен деп ойлоду да, эмне үчүндүр төшөгүнө карата басты. Бирок төшөгү кайсы тарапта экенин ал ажыратып ойлогон да жок. Күланда ойгонуп, болгон окуяны шыбырап айтып көрсөткөндүктөн Маржандын бою калтырап, мууну кетип калган эле. Үйгө сырттан бирөө акырын кирип келди да, тыңшагансып тура калды. Аңгыча ошол кирген адамдан Ширеңкенин дабышы чыга түштү да, көз ачып жумганча жарк эте түшүп, Ширеңкенин башы ыргып кеткендиктен күйбөй калды. Күланда сен деп кыйкырып жиберди да, токтоп калды. Бирок анын үнүнөн корккондукту же кубангандыкты ажыратуу мүмкүн эмес эле. Себеби Күланданын үнү күчсүз калтыраган өңдөнүп чыкты. Күланда, мен, эмне бакырдың? Амансыңарбы? Каныбек? Каныбек? Каныбек! Ширеңке чагууга Каныбектин буямасын келтирбей, үчөө үч жактан сыйпалап келип кучактап калышты. Ким кандай көрүнүштө же кандай кыяпатта көрүшүп жатканын айтуу мүмкүн эмес эле. Күланда от жагууга умтулуп, чөнтөгүндөгү ширеңкесин таппай жүрсө, Маржан бир колуна куурай кармап, бир колу менен коломтону таппай сыйпалады. Капитанды сүрөттөп айтуу кыйын. Тек Каныбектин бетинен өпкөнү кубанганына чыдабай, жаш балача бышаңдап ыйлаганы гана угулат. Каныбек теринин канын кырып керегеге ийилди да, Күланда, жеңе, шорпо бышты го дейм. Бир чыныдан койбойсуңбу? Капитан шорпону бир ууртап алды да, сорпо абдан сонун экен. Эсиңдеби, Каныбек? Биз качар күнү Алексеевдин үйүнүн чатырчасындагы Ирина берген тамактын таттуулугун, деп көздөрүн бажырайта күлүмсүрөдү. Эсимде, деди Каныбек. Адамдын иси оңаларга таткан дами де оңалады деп Маржанда кубангансыда. Каныбекти коркутуп жүрүп таап келген койнун эти татты болмаса, онда биздин өлгөнүбүз гой деп Күланда тамашалуу көз менен Каныбекке күлө карады. 17 күндөн бери күндөп түндөп иштеген эмгегимдин табылгасы таттуу болбосо, анан эмне таттуу болот деген күлүмсүрөш менен сол жагында отурган Алексеевди далыга чаап күлө, көзүн кысып койду. Алексеев мурдагысына караганда алдаганча өзгөргөн. Чокчойгон сакал мурут, эти толуп жаактарындагы бырыштары жоголуп, купкуу өңү кызыл чекилге айланган. Мурун солдат болсо, азыр жөн гана гражданин. Капитан Күландага карап бырс күлүп жиберди да, Күланда экөөбүздүн жүрөгүбүз түшүп кала жаздады. Колтугуңарга кыскан таягыңар бизге мылтык сыяктуу көрүндү, дегенде Күланда уялыңкырап терс карай берди. Коркконго кош көрүнөт эмеспи деп Каныбек Алексеев экөө каткырып калды. Баса, Эрнст кайда? Деди капитан. Петербургда, жашырын басмаканада иштейт. Дурус, кана, дагы кайталачы? Михаил Петербургда, СКда иштейт. Давиденко болсо Харьковдо. Жакында Харьковдон Киевге ишке кетти деп уктум. Каталай элекмин. Болду. Дагы ким бар эле? Ириначы. Кечириңиз. Ирина экөөбүз Москвада элек. Мындан 10 күн илгери аны Петербургга чакырып кетишти. СКгабы? Ооба. Баягы биз менен качкандардан эчөө барды. Алардан 30 киши жок.
Алынган эсепке караганда экөө жолдо өз ажалынан өлүптүр. 4-өө кармалып калыптыр. 6, деди капитан. Калганы өлүүсү, тирүүсү же кармалганы белгисиз. Алардын ичинде Каныбек экөөң да бар элең. Эми 22 кишинин дайыны жок. Эчтеме эмес. Алар да бир жерден келип калышар, деди. Жолдоштордун көпчүлүгү аман экендигине ыраазы болгондой, капитан көкүрөгүн керип койду. Мурун туулуп кийин калды. Мурунтугун сүйрөп бош калды деген кыргыздын бир макалы бар эле. Анын сыңарында экөөбүздү карачы. Аларды өлүмдөн куткарган экөөбүз жарганыттай жабышып, Күланда менен Маржандын үйүндө олтурабыз. Башканын баардыгы өз жайында деп, бир чети тамашалаган сыяктанса да, экинчи чети арданган сыяктуу Каныбек башын бир чулгуп алды. Да, деди да, Каныбектин сөзү таамай тийгендей, капитан башын акырын чайкады. Күланда этти чыгарып олтургандардын колдоруна суу куйду да, мына, киси биз менен бирге жейме же, деп Алексеевди көрсөтө Каныбекке карады. Ал оруска бөлөк бергиле. Калган кыргыз казак бирге жейбиз, деп капитан күлдү. Анын көрүнүшү эбегейсиз кубанычтуу. Жалгыз капитан эмес, үйдө олтургандардын баардыгы кубанычтуу эле. Кызыл жоолуктун бир учун ыргытып, бирок ыргыткан адамына жеткирбей кайра тартып алып, төркүм кылып көрсөткөн кызыл көйнөк кымча белден беттер оттун жалыны ар кимге карай бир соймоңдойт. Тамеки тартпаган жолдошун чачатууга аракет кылгансып, эшик тараптан желп эткен жел оттун түтүнүн ар кимге карай бир үйлөгөнсүйт. Этти бир табакка салып, бешөө ортосуна коюшту. Каныбек устукандап болгондон кийин, сиз конаксыз. Алдымен сиз алыңыз, деп Маржан Алексеевке колу менен жаңсады. Алексеев түшүнбөй бир топ ыңдайсыздана түштү. Мына, ошол үчүн бул оруска бөлөк бергиле дегенмин, деп капитан күлгөндө беркилер да күлүп, ал деп кыстай башташты. Мындай учурга биринчи ирет жолуккан Алексеев өтө ыңгайсызданды да, табактын өзү жаккы четинде турган омуртканы кармаганда, жок, аны алмаңыз, деп жиберди Күланда. Ошондойбу, деп Алексеев колуна алган омуртканы кайра табакка сала койгондо, баардыгы кыраан катка күлүштү. Кандайчадыр адаттагы тартипти бузган экенмин го деген ой менен Алексеев уялып да кетти. Ойбай, биздин адетти билбейтин жигитти эртеден кечке дейин телкеш кылмаңдаршы, деди да Маржан жамбашталып капитанга, жото жиликти Алексеевке карматып, өзү кашка жиликти алды да, өзүң ал каныш, деп Каныбекке колун акырын жаңсап, Күландага карап ийигин нускап койду. Эт муздап калды. Тез жеңдер, деп мурун шаштыруучу Маржан бүгүн бир да сөз айткан жок. Эбегейсиз таасирдүү кубаныч чоң болгондуктан алардын ар бир сөзү мээримдүү сезип, назик жана чындык күлкүлөр менен узатылып жатты. Мындан мурун эки жолу издеп келип таппай кеткенин, Иринанын ыйлаганын, өлгөнүн айтпайсыңар, деп капитандын аялы Иринага таарынып урушканын, капитандын арбагы үчүн шам коюп чокунганын, дагы башкалардын Алексеев күлкүлүү сөздөргө аралаштырып айтып өттү. Сүйлөөдөн жана угуудан эч кимиси талыкпагандыктан уктоону каалашкан жок. Келди кетти жөн сөздөр эмес, коштошкондо айтыла турган сөздөрдү да айтып өтүштү. 5-чи күнү таң сүрө Маржан, Күланда менен кош айтышып, капитан Каныбек Алексеев үчөө эшикке чыгышты. Ой, чиркин-ай, таң сүрүп келе жатканда көзгө кандай сулуу көрүнөт, деп Каныбек чыгышка карап, Таалайдын алтын булагынан аңсаган суусун жуткандай көкүрөгүн 2-3 ирет керип дем алды. Да, абдан сулуу. Биздин башка келген Таалайды куттуктагансып таң сүрүп, чыгыштан жел согуп турган экен, деди капитан. Ну, дагы кош болуңуздар. Тилектештик жардамыңар үчүн силерге урмат, силерге даңк. Жакын арада жолугушарбыз. Ошондо калган сөздү сүйлөшөрбүз, деп Алексеев Күланда Маржан менен кол алышты. Гуля, Маржан, деп капитан экөөнө басып келип, колдорун кыса кармап бир топко тиктеп турду да, жаш кыздар менен коштошкон карыя сыяктуу экөөнүн тең маңдайынан өөп, анан жолго салып адымдады. Күланда менен Маржан эч сөз айтпай, жарыша умтулуп, Каныбектин мойнуна асылышты да, экөө Каныбектин эки бетинен өбүштү. Бирок эч кандай сөз айтышкан жок. Үчөө жалгыз аяк жол менен чубашып бара жатат.
Күланда менен Маржан алардан көз айырбай карап турушат. Малтабар менен Аргынбайдан ажырашканда кандай ыйлашса, экөө бүгүн дал ошондой ыйлап турат. Бирок экөөнүн көзүнө кайгынын белгиси жок, кандайчадыр кубаныч белгиси бар. Маржандын колтугунда Алексеев берген 2 жууркандык чыт, тутамында 1000 сом акча турат. Күланданын колунда Каныбек берген 2 көйнөктүк кызыл чыт турат. Соккон желге саамай чачтары сеңселип, кызыл чыттын бир бурчу желбиреген болот. Гулия менен Маржан дагы эле бизди карап турат деп, капитан бир көтөрүңкү жерге чыга бергенде кайрылып тура калды. Достук сезим үчөөнү тең бийлегендиктен баш кийимдерин колдоруна алып дагы бир ирет коштошкондой болгулашты. 2 чакырымдай жер болсо да, жаңы гана чыгып келе жаткан күндүн нурунан улам шаңданган үчөөнүн аракети Күланда менен Маржанга даана көрүндү. Ол не делгени калкам, деди Маржан. Орусча кошташып жаткан гой деп Күланда колундагы чытты булгалады. Кандайчадыр сыр бергендей кызыл чыттын бир чети жазылып желге желбиреди. Күн нуруна чагылышкан кызыл чыт үчөөнүн көзүнө жеңиштин кызыл туусу сыяктуу көрүндү. Экинчи китептин 1 бөлүмүнүн аягы.